Малчынын колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлгөм. Советтик доордун анча-мынча үзүл-кесил көрүп калсың да. Мен эң биринчи башкы редакторум Эдил Байсалов болчу. Эмгектин баатырлары деген чыккан. Теңчилик болгон эмес. Үстүңкү слойдогу адамдар жыргаган. Баарында авторитаризм, Чын-чынына келгенде ал демократия деле болгон жок. Убактылуу өкмөт деген чыкты. Тигинisi тияка тартат, бунусу бияка тартат. Анан самый главный үстүндөгү авторитар өзүнүн каалаган бийлигин жүргүзөт. Даскаракаев менен мамилең бар да. Кемчиликтерди, туура эмес иштерди кетирди. Эмне себептен кеттиң Америка? Аң сезимди алмаштырыш керек болду. Кыргызстандагы байлар менен Америкадагы байлардын айырмасын. Жанына балдарды ээрчитип, интип барсеткаларды көтөрүп жүрүп калгандарды көрүп калам. Трамптын саясатын кандай баалайт элең? Аларда деле кошоматчы коом бар экен. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин. Садыр Жапаровдун идеялары популисттик деп ойлогом, бирок ошол идеялардын көпчүлүгүн бүгүнкү күндө ишке ашырып атат. Жүгүнүп туруп кол чабасыңар. Түркмөнстан эртең эле болот. Түркмөнстан келбейт бизге. Бизге Өзбекстан келип калды. Парламент жеңичинен башка бирөөлөр аркылуу башкарылат. Булар чындап эле иштеп атат. Өздөрүнүн каражанын карчылап атат. Сөз эркиндиги эркин айтылып атабы? Атамбаевдин убагынан начар. Азыр начарбы? Адан начар. 30 жылда кылынбай аткан нерселерди тарс. Кечке эле монтип эле каттуу кол эле монтип эле анан кийин өпкөңдү үзөм мынан талкалайм деп эле мынтип кете бербейт. Чиновниктүү болсоң деле бул жарашмак да. Бул атактуу болсо эле эл башкарганды билет деп ойлойсуңарбы? Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу достор, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Ушул YouTube каналдын катталуучулары кезектеги биздин ушул маектешүүбүздү, субкатташуубузду, подкастыбызды баштайбыз. Бизде конок бар студиябызда. Аны мен тааныштырып өтсөм. Эми мурдагы журналист десем болбойт, азыр деле журналист. Азыр бирок ал өнөрүнө дагы башкача өнөрлөрү, шыктары кошулду дегендей. Адилет Айтекеев, кош келипсиң, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Адилетти эми көпчүлүгүбүз журналистика жаатында, чыгармачыл чөйрөдө, саясатчылар чөйрөсүндө Адилет сени билебиз. Журналистика жаатында жүргөнүңдү, чыгармачыл жаатта деле жүргөнүңдү, комуз чертип, ырдап, ошол эле учурда Америкада бир топ жылдан бери ошол трак айдап, Америка чөйрөсүн көрүп, батыш чөйрөсүн көрүп жүргөн адам экениңди, кыргыз экениңди билебиз. Деги эле ушул биздин катталуучуларга, көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн өзүңдү бир тааныштырып койсоң, мындай бала чагыңдан кандай үй бүлөдө өстүң, интеллигенттин үй бүлөсүндөбү, колхоз совхозчунунбу, же баягы советтик кездеги баягы сыймык менен айткандай кедей кембагалдын үй бүлөсүндө, же байдын үй бүлөсүндө төрөлгөнсүңбү, ошол жөнүндө учкай бир тааныштырып өтсөң. Саламатсыздарбы? Дагы жолу мен тиги кыргыздар айтканда эле, биздин ата бабаларыбыз мындай болгон экен, анан андай болгон экен деп баштайт го. Анан бир жолу Текебаев айтты да, мен эң жөнөкөй адамдардын үй бүлөсүндө төрөлгөм. Меники деле ошондой. Эң жөнөкөй тиги малчынын, колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлгөм. Анан биринчи класска чейин ошол колхоздун бала бакчасына баргам. Тоодо өскөм, Суу Самырда өскөм. Анан кийин Жакада деп коет, эми баягы таласка келгенде Жакада деп койчу ошо. Жакада өскөм дегендей. Анан жанагы Советтер Союзу урап аткан мезгилдеги ойлоп көрсөм, азыр 90-91 жылдар экен да. Ошондо жана жайлоо советтин тойлору, анан кийин жана автолавка менен товарларды алып баруу, чабандарга жеткирүү, анан дары-дармек, ошолордун баарын көрүп калгам да. Советтик доордун анча-мынча үзүмдөрүн, үзүл-кесил көрүп калсың да. Анан бирок мен курактуу балдар ошону эстебейт болуш керек. Болгону мен мындай эртерээк эс тартканым үчүн балким ошол нерселерди мындай көз алдымда бар да. Ошол. Анан гезиттерде иштеп жүрдүң, Андан кийин. Анан бала чак болсо, эми бала чак аябай эле кыйын мезгилге туш келди да. Мисалы 90-чы жылдардын бир 95-чи жылдарга чейин анча билинген жок. Анан 95-чи жылдан кийин аябай эле кыйналдык. Баарыбыз эле кыйналдык. Эми ачарчылык деп айта албайм, бирок ошого жакын эле жашоо болгон да. Аябай элечи, өтө эле мындай. Эми билем, азыркы менин балдарымдын жашоосун салыштыра турган болсом, меники бир жанагындай жана жунгли токоюндагыдай эле жашоо болгон да. Ошондой десе эле болот да. Мисалы мен курактуулардын баарын эле билет болуш керек, анан айылда өскөндөрдүн баары элечи.
ошондой эле жашоо болгон. Анан эмне үчүн мен ушул баягы өмүр баянды сурап атам, анткени өмүр баян кайсы бир адамдын өмүр баяны ошол доордун үнүн берип турган сейт да. Ошон үчүн ошол советтик доорду көрдүм, анча-мынча элес булас билем деп атпайсыңбы. Анан ошондой аң сезим менен өскөн Адилет мектепке барды, билим алды, анан эми кандай кылсам, кандай кесипти тандасам деп атып эле анан ошо гезитчи болоюн, журналист болоюн деген тандап алды же эмне себеп болду ошондо? Эми журналистикага биринчиден бала кезден шыгым бар болчу. Анан мен бир кызык маалыматты айтып коеюн. Журналистика десе, мен биринчи статьяларымды Демократ деген бир гезитке чыгаргам. Ал Демократ деген гезит жанагы бейөкмөт уюмдардын коалициясынын гезити экен. Ал гезиттин башкы редактору болуп, ошол кезде Эдил Байсалов саналчу да. Эдил Байсалов деп жазып турчу башкы редактор. Мен эң биринчи башкы редакторум Эдил Байсалов болчу. Эң биринчи устатың Эдил Байсалов экен да. Ошондой десем болот да. Биринчи материалдарды чыгарып, анан бир мындай бир кабар сыяктуу бир макала жазгам. Анан мындай кабар аралаш, анан кийин өзүм оюмду кошуп, анан чыгаргам. Анан гонорар төлөп бергенде бир 300-400 сомдун тегерегинде болчу. Анан мектепте жүргөндө ал чоң эле акча болчу. Кайсы жылдар эле ошол? 2002-2003 жылдарда. Анан ошондо биринчи жолу гонорар алгам. Анан тайнемдер көрүп, аябай сүйүнүп, мен тиги кемпир тайнем бар эле. Ал болсо, ой, мен Адилетим өкмөт болот деп аябай кесипте окуп алып сүйүнгөн эсимде да ошо. Баягы Мая көздүн башында тамаша иретинде, азил иретинде айтып кетпедимби? Баягы советтик кезде жазуучулардын деле, көрүнүктүү бир инсандардын деле өмүр баянында кедей кембагалдын, эмгекчинин үй бүлөсүндө төрөлгөн деп мындай сыймыктуу айтылчу да. Байдын үй бүлөсүндө дешүү эмес да. Эмнегедир бай болуу советтик кезде уят сыяктуу. Анткени баардык эл тең болуш керек, адамдар тең болуш керек. Теңчилик идеясы бар болчу да. Ошол эле учурда бизди өкмөт менен партия, Лениндик ушул партия бизди багат деп ушул өкмөттү мындай өкмөткө таянган бир, өкмөткө жөлөнгөн ушундай нерсе бар болчу да. Рынок экономикасы башталганда ал нерсе солгундап, көз караштардын, муундардын кагылышы, көз карашынын кагылышы башталды да. Ошол жаатта эми сен дагы өзүңдү кайсы муумун деп эсептейсиң билбейм. Бирок ушул жаатта көз караштардын кагылышы боюнча эмнелерди айта аласың? Биринчиден кандай үй бүлөдө төрөлөм, бул тагдыр. Бул тагдыр. Бирөө устанын үй бүлөсүндө төрөлөт, бирөө болсо парткомдун секретарынын үй бүлөсүндө төрөлөт, бирөө болсо кийин олигархтын үй бүлөсүндө төрөлүшү мүмкүн дегендейчи. Бул тагдыр. Андан кийинки жашооңду кандай эптеп кете аласың, ал адамдын өзүнө жараша. Ушул жерге келгенде мына жанагы эме башталат да, мындай талаш тартыш башталат. Мисалы, эми бай болуу дегенде, эгерде сен бир коррупционер болсоң, коррупция аркылуу байысаң, элдин ырыскысын тоносоң, анда ал уят. Ал жаман нерсе, ал нерсени жиркенүү менен караш керек. Андай адамдардын бетине түкүрүш керек, сөздүн ачыгы. Бирок эми биздин коом андай деңгээлге жете элек. Анан мындай муундардын кагылышы болгондо, мисалы азыр деле бар. Азыр деле мисалы Советтер Союзунун убагында сонун эле тиги бу дегендер азыр деле бар. Анан азыр деле ошол жанагы эми убакыт өттү да. Мисалы 90-жылдары мындайча айтканда баары уурады, талкаланды. Анан кийин кыйналып калдык, ачка калды элдер. Анан акырындап каатчылык болуп, анан кайра нөлдөн баштап, анан баягы эңги деңги жолу эки жагын карап, мамлекет баарын берет, баарын кылып берет, бизди койдой кылып айдап барып ишке салат, анан айлыгыбызды берет, пенсиябызды берет, мамлекет эмне десе ошол болобуз, тирил десе тирилебиз, өл десе өлөбүз, жаша десе жашайбыз деген строй болсо кулап калды. Анан кийин ошентип анан эки жагын карап, мындай эси эңиреп, эмне кыларын билбей, анан бир муун
биздин мисалы аталарыбыздын мууну ичип кетти. Бир бөлүгү ичип кетти. Аялдар болсо тиги базарга чыкты. Чаар каптарды көтөрүп алып туруп, анан кийин Россиянын шаарларына кыдырды, мисалычы. Ошондой учурлар болду. Анан эми ошол кезде 90-жылдары мисалы баягы тиги биринчи президентибиз Аскар Акаев деле эми эптеп тирлиңерди кылгыла, салыкты деле төлөбөй эле койгула, эптеп эмнеңер болсо ошону көчөгө алып чыгып сатсаңар да эптеп баягы жаңы рыноктук шарттарга мындай ыңгайлашып жашагыла, тирлик кылгыла деп ошондой баягы көп нерселерге көз жумду кылды. Андан башкага аргасы деле жок болчу да. Анан баарын таратып берди. Эми ал өзүнчө сөз. Анан бүгүнкү күндө мисалы ошонун баары өттү да. Анан ирденип адамдар турмуш тиричиликти жакшыртты, жашоо өзгөрдү, көпчүлүгүнүн жашоосу жакшырды дегендейчи. Ачкан курсак тоюнду. Анан бүгүн мамлекет айтып атат, келгиле, эми силер байдыңар, Кудайга шүгүр, ока ташыңар кенен, эми келин мамлекетте да оңдойлу. Көчөңөрдү салалы, бала бакчаңарды салалы, мектептерди жакшырталы. Акча керек. Бизге батыш жана башка Россия тияк акча бере бербейт бизге кечке. Өзүбүздүн мамлекетибиз өзүбүз оңдошубуз керек. Келгиле мына салык төлөгүлө, баланча төлөгүлө, тикинче төлөгүлө, суунун акысын кымбаттаталы, электр энергияны кымбаттаталы. Анткенде себестоимость өзүн өзү жаппайт деп ушинтип баштаганда баягы 90-жылдарга ошол Советтер Союзунан калган муун өлүңдү көрөйүн илгери бекер эле, анан азыр болсо бардыгын тиги абага да төлөйбүзбү, суу ичкен суубузга да төлөп атабыз деп налып чыкты да. Мунун деле алардын налып чыккан деле бир жагынан түшүнсө болот, экинчи жагынан ошол муун мисалы Советтер Союзунда тегиз жашачу деген муун мындайча айтканда партия менен мамлекетке кул болчу. Сөздүн ачыгы. Мен мисалы ошол чабандын баласы болсом, мисалы ошол анча-мынча жашоосун көрүп калдым да, чоң атамдын алганын деле көрүп калгам. Чоң атам дегенде атамдын улуу агасы болчу. Анан кийин ал киши жанагы малдарын бөлүп антип анан өзүнчө баягы колхоздор бөлүнгөндө кийин байып кетти. Ока ташы жакшырды. Баягы тың кишилер дайыма жол табат экен. Анан бирки адамдардын наразы болгонунда деле мындай бир себеби алар деле түшүнсө болот. Бирок экинчи жагынан илгери Советтер Союзунда болгондо мектеби бекер болгон, балким бала бакчасы почти бекер болгон, анан кийин дагы көп жанагындай медицинасы аркы беркиси бекер болгон. Эмне себептен? Анткени мисалы филармониянын ырчысынан баштап колхоздун саанчысына чейин баардыгы мамлекетке иштеген. Анан бир битке арзыбаган айлык алган. Анан эми ал жакшы айлык болчу дейт, балким жакшы айлык болгондур, бирок мисалы тиги баланча товардын баары баланча тыйын болгон, анан 5 тыйын болгон, 18 тыйын болгон дейт. Эми сен алган айлыгың 100 сом, 120 сом болсо, эми 5 тыйын, 10 тыйын болот да. Эсеп ошондой болгон. Анан эртеден кечке баардыгы мамлекетке иштейт, тапкан ташыган мамлекетке төгөт. Анан мамлекет ошондон алып алып, анан так буга баланча, тигиге түкүнчө, буга баланча деп, анан ошентип эс алдырып, анан анча-мынча баягы мыкты чыккан чабандарды, тиги буларды Крымга, тияк-бияка эс алдырып, анда деле барын эмес. Анан жанагы керек болсо ошол тиги мындай жакшы машиналарды, мисалы жакшы машина деп Волга эсептелген да, Волга, Жигули, ошолорду дагы жөн сатпай, аны тиги мыкты чабан болсоң, мына мен жана чоң атам айтып аткан, ал киши чабан болгон, мыкты чабан болуп, анан бир кезексиз Волга сатып алыптыр. Анда өзүнүн акчасына. Сен кезексиз Волга машина сатып алыш үчүн өзүң акчаны топтошуң керек. Жанагы 120 сомдон айлык алсаң, тиги Волга 7000 сом, кийин 10.000 рубль болгон экен, 7000 рубль, анан 10.000 рубль. Анан ошол акчаны топтошуң керек биринчиден. Экинчиден сен кезек күтүшүң керек. Кезек күтпөш үчүн сен мындай мыкты чабан болуш керек. Эми ушундай ал стройдун дагы ушундай бир мындай туура эмес, мындай калыс эмес, же болбосо бир акмакчылык жактары көп болгон. Анан анын баарын унутуп калышты дагы. Бүгүнкү күндө мамлекет болсо баардыгын өткөрүп берди да. Сен мага иштебейсиң, колхозго иштебейсиң, тапкан ташыганың өзүңө.
айдап сепкенин баарын жыйнайсың, сатасың өзүңө. Анын баары салыкты деле жыргат төлөбөйсүң, салык деле жок дээрлик, жок болчу. Бүгүнкү күнгө чейин азыр билбейм кандай экенин. Анан сен ошонун баары өзүңө дейди да, бирок баягы калган баягы немени болсо жана бекер медицина тиги бу дегендер калып калды, бирок иш жүзүндө мамлекет аны камсыздай албай калды. Анан естественно врачтар жакшы медицинага бере албайт, жакшы билим болбойт. Анткени баары баягы мамлекетте акча жок. Карапайым эл болсо өзүнүн тапканын өзүнө жумшайт. Анан кийин кой могу китепти сатып берейин, же болбосо мектепти жакшыраак мектеп кылганга көмөктөшөйүн дебейт да, мисалычы. То есть мындай жоопкерчиликти элдердин өзүнө берди. Анан жанагындай бир баягы биротоло айтыш керек болчу да, мына силер могунун баардыгын алдыңар, мамлекетке иштебейсиңер, өзүңөр иштейсиңер, эми силер мына медицина бекер болбойт, жок дегенде страховка алышыңар керек, билим берүү бекер болбойт деп мындай бир эмелерди баягы шарттарды катаалдаштырыш керек болчу. Бирок анын ордуна баягы алып калды. Иш жүзүндө сөз жүзүндө бекер деген менен иш жүзүндө бекер болбой калды. Анткени мамлекетке акча жок. Китеп сатып берейин десе акча жок. Мугалимдерин эптеп айлык төлөйт. Аны да бир мына эми эле оңолуп баштады да. Ал эле баягы ушул мен суроо бергенде сенин жоопторуңдун арасында мынтип айттың да. Советтик кезде адамдар мамлекетке кул болчу депчи. Ооба. Бул салыштырууну укса баягы сен баягы бала кезимде өдүл кесил советтик замандын мындай бир сүртүмдөрүн көрүп калдым, акыл эсимде бар деп атпайсыңбы? Советтик замандын, советтик идеологиянын шарданында кайнаган ошо советтик жарандар биз чындап эле кул болдукпу? Бул бала түшүнбөй атат. Бул жаш экен, бул жакшы билбеши мүмкүн, сонун эле болгон деши мүмкүн да. Ошондо кандай болуп калат? Мисалы үчүн мына кыргыз элинин сыймыгы болгон Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында дагы эмгектин каармандары болгон адамдар сыймыкталат. Мисалы үчүн ошол эле же болбосо айталы жанагы Чоң Чүй каналын кандай кетмендеп күрөктөп курушкан, бир чоң эмгекти жасашкан деп азыр деле айтып жүрүшөт. Байкал Амур магистралын кандай курушкан жумушчулар, дагы башка ушундай чоң долбоорлорду курушкан да. Жанын берип, канын берип, анан эмгектин баатырлары деген чыккан. Ошолордун баары кандай болуп калат? Ошондо ошолор деле кул десе болуп калабы кандай? Жок, мисалы эми 30-жылдарда жана Чоң Чүй каналын кургандар, жана башка чоң проектлерди ишке ашыргандар, эми ал кезде мамлекеттин акыбалы ошондой болгон. Ал кезде эми беркилер кетмен деп күрөктөп канал казып иштеп атса, берки Төрөбай Кулатовдор чалкалап чартаңбай тээп жатып алган эмес. Сөздүн ачыгы да. Бул бөлөк маселе. Ал эми Чыңгыз Айтматов деле соцреализмдин жазуучусу болгон. Биз мисалы мынтип айтабыз да, бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматов дүйнөгө белгилүү жазуучу депчи. Мисалы Батыш Европада, Америкада, Австралияда, Канада жана башка жактарда, же болбосо тиги Сингапур текпектарда Чыңгыз Айтматовду таанышпайт. Чыңгыз Айтматовду СССРдеги муун тааныйт, анан мектеп программасына кирген үчүн. Анан чыгыш Европанын мамлекеттери ошолор тааныйт. Анан жанагындай Батыш Европадагы анча-мынча социалист жазуучулар, жанагы Луи Арагон сыяктуу жазуучулар кошо даңкташып, анан атагын чыгарышканда бир аз сүйлөшкөн. Бирок эми ал деген Чыңгыз Айтматов деген таланттуу жазуучу эмес дегенге жетпейт. То есть абдан таланттуу жазуучу болгон. Бирок ал соцреализмдин жазуучу болгон. Ошол себептен ал дагы ошол кездеги ошол идеологияны даңазалаганга аргасыз болгон. Чыгармаларында кошуп кеткенге. Бул бир жагы. Анан экинчи жагынан мамлекетке кул болгон деген себеби мына мен тайнем. Өмүр бою бир баш аягы бир 30-40 жыл тамекиде иштеген. 35 ушундай жыл тамекиде иштеген, жана звеневой деп коет. Ошо бир звенонун башчысы болгон, анан ошол канчалаган эмгек кылган да. Анан мен сурадым да, 1-2 жолу көлгө алып бардым. Көлгө бар эле экен. Кийин мен журналист болгондо. Анан мурда бардыңыз беле десем жок дейт. Жалал Абад курортуна бардыңыз беле десем жок дейт.
мындай деги бир жактарга алып барды эле колхоз сесте десем жок дейт. А кимдер барчу эле десем, жана башкармалар барчу дейт, бригадирлер жана ушундай ким ошол жакта путевкаларды ким бөлүштүрсө ошолор барчу дейт да. Мына бул эми ушуга окшогон мисалдар толтура. Анан ошол бирин серин балким баягы Корчубек Акназаровдор жана башкалар тиги Таштанбек Акматовдор балким Крымга барып эс алып, тиги Москвага барып съездге катышып, депутаттардын съездине катышып анан кол чаап келишкендир. Кичине бир немеден ресторандардан тамак жеп, ысык кофе ичип дегендей уралап келишкендир. А калган масса карапайым адамдар, миңдеген, миллиондогон карапайым адамдар кандай жашашкан? Ошол айылдарынан чыкпай эле жашашкан. Анан 60-жыл, 60-70 жылдарга чейин паспорт берилген эмес да. Жарандардын паспорту болгон эмес. Сыртка чыкканды мындай кой, ошол СССРдин ичинде кененирээк ары бери жүргөнгө дагы мүмкүнчүлүктөрү болгон эмес. Анан тайнем айтат, ошо бир эле жолу ошо баласы немеден баласы армиядан бир токмок жеппей же бир ушундай бир эме болуп калыптыр, операция болуп срочно ошол жер Казакстандын бир шаарына учуп барып келгем дейт. Единственный раз бир эле жолу өмүрүндө бир жолу ошо учакка түшүптүр да, учуптур. Эми ушуга окшогон мисалдар толтура. Мен ошондон улам айтам, бул мындай бул эми ал кезде деле ошол теңчилик болгон эмес. 70-80 жылдары теңчилик болгон эмес. Ошол эле баягы үстүңкү слойдогу адамдар жыргаган. Товар, мисалы товар келет, товар келгенде аны райпотребсоюз жана потребсоюздар бар го, облпотребсоюз дегендер. Керек жарак союзу деп коет, эми ал кезде бар мамлекеттик эл болгон. Коомдук деп аталганы менен. Анан ошолор товардын бардыгын дүкөндөргө тараткандагы, анан жакшылардын бардыгын өздөрү алып калышкан. Анан баягы анча-мынча мындай бир эң жакшыларын өздөрүн алып калганда, калгандарын анан дүкөнгө коюшканда, анысы деле жетиштүү болгон эмес. Анан мисалы мына эми муну айтып берейин эми, Эстебес Турсуналиевке байланыштуу бир инцидент уккансызбы? Швециядан мисалы. Бул эми мисалы мындай ушундай айтылып жүрөт да, муну баягы тастыкташ мүмкүн эмес. Бир жагынан ал кишини жамандагандык эмес. Бул эми ошол кездеги зарылчылык. Замандын бир сүртүмүн айтып. Мисалы Эстебес Турсуналиев деген бул мындайча айтканда кыргыз маданиятынын каймагы болгон. Кыргыз маданиятынын, кыргыздын элитасынын өкүлү болгон. Анан ошол киши барып, мен ошондой нерсеге балким аргасыз болду, же унутуп калды билбейм, бирок ошондой бир жыныс алганга аргасыз болуп атса, калган чабандын баласы жөнүндө, дыйкандын баласы жөнүндө, пактачынын баласы жөнүндө эмне айта аласыз, мисалчы? Эмне айта алабыз? Ошол кезде жашоо ошондой болгон. Анан эми бүгүнкү күндө мисалы жана совок деп неге совок дей беришет деп мен анча түшүнчү эмесмин. Анан Америкага барганда түшүндүм да, эми мындай изобилияда бардык нерсе бар. Бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Сен иштесең, аракет кылсаң, колуңдан келсе, чоң-чоң ийгиликтерге жетесиң. Нөлдөн баштап сен миллионер болсоң болот. Ошондой жерде жашап, иштеп, байып жүрүп, анан Советтер Союзу жакшы эле, илгери мындай эле, токчулук эле, анан теңчилик эле деп сүйлөнгөн адамдарды көрдүм. Ошодончу. Ошо Америкада деле. Ошодон түшүндүм да, анан булар чындап эле үкү турбай депчи. Үкү эми баягы күндүз мындай жарык нерсени көрбөйт да. Ошол маанайда айтышкан окшойт буларчы, баягы совок депчи. Ошондой. Мен өткөн нерсени, болуп өткөн өтмүштү эмне үчүн сурап атам, анткени азыркы биздин акыбалыбызды сураш үчүн өткөнгө кайрылып атам да. Анткени илгери мындай болчу эле, анан кийин мындай болуп баратып, азыр акыбалыбыз, деңгээлибиз, өлкөбүздүн жарандарынын акыбалы мындай деп сураш үчүн ошо өтмүштү сурап атам. Эми өзүбүзгө келсек, баягы эгемендүү Кыргызстандын периодуна өтсөк, мен билгенден Адике, сен журналистика жаатында жүрдүң, гезиттерде иштеп жүрдүң, гезит журналисти болдуң. Өзүң анан кийин ошол демократия деген ушу шарданда сен да кыйкырып калдың, пикет митингтерде жүрдүң, сөз эркиндиги болсун деп жүрдүң. Анан ошол негизи эле ошол артка кылча турган болсок, ошол эгемендик жылдардан бир
бери карай бир биз демократиянын аралчасыбыз дегенде аябай эле сыймыктанып мактана берчүбүз да. Кошуналарыбыздагы өлкөлөргө салыштырмалуу биз демократиянын аралчасыбыз деп мактанчубуз. Анан бирок ошол эле учурда демократиянын аралчасы делинген Кыргызстандын буга чейинки президенттерин карасаң, баарында авторитаризм, бир диктаторлуктун элементтери, мандемдери болуп келген да. Мен муну кандайча түшүндүрүп берет элең сен? Мисалы эми демократия деген бул биринчиден эл бийлиги деген сөз. Эл бийлиги деген эми баягы элдин баары өзүнүн каалаганын кылат деген эмес. Бул деген өзүн өзү уюштурган мамлекеттик система, тартип да. Жалпы эл чогулуп анан өзүнүн ошол жердеги маселенин баардыгын жалпы мындай бир көпчүлүк менен чечет. Элдик маселет менен. Маселенин баарын элдик маселет менен чечет, анан кийин бирдей тартип уюштурат, анан ошол тартип баардыгына иштейт. Анан ал жерде жанагы көз карандысы сот бийлиги болот, бийлик бутактары болот. Анан биз чын айтканда авторитаризмдин короосунда жашап, демократия оюнун ойнодук. Демократия курганга аракеттендик. Айрым бир топтор гана аракеттенди. Мисалы, мындай Өмүрбек Абдрахманов байкебиз мына кече жакында көз өтүп кетти, жаткан жер жайлуу болсун. Мына ошол кишиге окшогон бир жигердүү бир мындай катмар, бир мындай жука катмар десе болот да, ошолор талпынып аракет кылып, бир аз аракет кылып, анан калгандарыбыз түшүнбөй эле ээрчидик дегендей. Анан демократияны ушундай куруш керек, анан парламентаризм бизге ылайык келет деп аракет кылып мындай көрдүк, бирок демократия куралган жокпуз. Сөзүн ачык. Анан демократия аралчасы деп эми Түркмөнстанга салыштырмалуу тиги өзүнүн эстелигин жер жайнатып коюп алып, анан түбөлүк бийликте отурган Түркмөнстан, андан кийин Өзбекстан Каримовго салыштырмалуу ушинтип мындай бир баягы демократиялык аралча көрүнүшүбүз мүмкүн. Бирок чын-чынына келгенде ал демократия деле болгон жок. Демократия дегенде башаламандык, өзүм билемдик, ээн баштык деп дагы түшүнүп алган топтор да болду. Анан демократия деген бул ээн баштык эмес. Бул деген тартип, бул деген мыйзамга баш ийиш керек деп туруп, өздөрүнө ылайыктуу мыйзамдарды чыгарып алып туруп, элди төпөштөп башкарып, мындай бир авторитаризм кылып башкарган шүмшүктөр да болду. Анан алардын ат кошчулары да болду. Бийликке чалдар, байкасаңыз дүжүрт чалдар мынтип айтат. Демократия деген бул тартип. Демократия деген өзүм билемдик эмес деп туруп, баягы ал өзүм билемдик эмес. Бул деген жалпы эл менен маселе менен чечиле турган нерсе, бул мындай оңой нерсе эмес дебей, кайра келип туруп бул деген тартипке баш ийиш керек, мыйзамга баш ийиш керек деп туруп, анан мыйзамды болсо баягы бир уч топтор кабыл алып ошентип келген учурлар да болду. Айрым учурларда жумшак. Бийликке келгенге чейин демократия деп кыйкырып, бийликке келгенден кийин ошол демократияны өзүнө карата түздөп алгандар. Ооба. Анан Акаев демократия кура албай атат. Мына биз демократияны курабыз деген топтор дагы кийин биринен сала бийликке келди. Келгенден айтты, мындай кыргызча айтканда атаңдын как чокусу сага демократияны сутуп койуп турбу. Мына жашоо деген мындай болот деп. Биз айткандай болот. Баштады. Биз айткандай болот деп баштады. Анан мындай да эл эле аларды деле колдомок. Эгерде чындап эле алар акыйкаттуу саясат жүргүзсө, акыйкаттуураак жок дегенде саясат жүргүзсө, анан баягы сасык байпагын төргүлүп алып, өзүнүн баласын, тигинисин, мунусун дайындап алып, анан Акаевдин баласы, кызы бийлик үй бүлөсү бийликти башкарды, мен бийликке жолутпоймун деп туруп, анан келип туруп, анан бир туугандарым акылдуу болсом эмне кылайын, балам акылдуу болсом эмне кылайын деп баарын катарынан дайындап алып, өз билгенин кылып, анан тиги бюджеттин бир бөлүгүн баягы мындай коррупциянын бир бөлүгүн кичине мамлекетке эмеге буруп коюп, бюджетке буруп коюп, карганын баардыгын биягы деле өзүбүзгө жетет деп, анан кийин байып кеткенин көргөндөн кийин элдердин чыдамы кетет да, адамдардын чыдамы кетет. Анан чын айтканда кыргыз эли өтө деле бир демократияны эңсеп, ушу бир так ушундай бир парламентардык система, анан адилеттүү бир акыйкат сот системасы баары болсо деген деле эл эмес. Мындай умтулуу деле бизде анча эмес. Демократияга умтулуу деле жок. Баягы болгону баягы коррупционер, кландык бийликтерден эле тажап, ошолорду эле сүрүп чыккан эле болбосо, мындай бир баягы салыштырмалуу бир акыйкат, анан салыштырмалуу кичине тартип болсо,
жетет деген эл экен. Биздин элибиз ошондой эл экен. Бүгүнкү күндө биз эми мисалы мунун жемишин көрүп атабыз. То есть мындайча айтканда акыйкаттуураак бийлик жүргүзүп аткандыктан бүгүнкү күндө тартипке баш ийип жакшынакай отурат. Саясат жөнүндө эмнеге сурап атам, эмне үчүн сен ошол өтмүштөгү саясат жөнүндө айтканга акың бар, анткени сен ошол саясатты жазып жүрдүң да, журналист катары маек алып жүрдүң саясатчылардан. Ошон үчүн баягы мен айтканга акың бар го, жаран катары деле ошол замандарда жашадың, байкадың. Аны ошого айтканга, мени сураганга, ушул теманы биз айтып өткөнгө акыбыз бар го деп ойлойм да. Эми жөн жай эле ойду тону баарын эле сүйлөй береткен дегендик эмес. Саясатты ошол режимдерди айтканга акың бар үчүн, ошону сураганга негиз бар үчүн сурап атам да. Анан мына парламентаризм боюнча, Адилет. Парламентаризм баягы саналуу адамдар эмес, партияга, парламентке партиялар келип алып туруп, анан ошол парламенттеги партиялар, парламентаризм ошондой башкаруу болот деп, мына убактылуу өкмөт деген чыкты, өзүң жакшы билесиң. Ошол убактылуу өкмөт деп өздөрүнүн ар кандай декреттерин чыгарып, ошолор парламентаризм идеясын көбүрөөккө, түптөөгө аракет кылган сычты да, бирок ал ишке ашкан жок. Эмне себептен ишке ашкан жок? Парламентаризм системасын түптөөгө көп деле аракет кылышкан жок. Ошол парламент аркылуу ар кайсы топтор баарыбыз катар-катарынан кас-катары отуруп алып, тиги жолбосо уюмубуз тартып отуруп алып, Кыргызстанды каалагандай калчайбыз деген топтордун аракети, ошолордун аракетинин аркасында ошол парламентаризм биротоло жок болду. Эми биротоло деп айта албайм, балким биз кийинчерээк кайтып келебиз, бирок азырынча артка кайтканга аргасы болот атабыз. Анан мисалы батыштагы эми ошол батышты ошол парламентаризмди баштаганга жараша ошол мисалы Германиянын системасын жок дегенде туурашса болмок да. Анан андай нерсе болгон жок. Биринчиден мисалы убаданы Текебаев берет. Аны болсо Жомарт Оторбаев аткарат премьер-министр болгондон кийин. Же болбосо убаданы Атамбаев же Чыныбай Турсунбеков берет дагы, аны болсо Темир Сариев же болбосо дагы ким премьер-министр болгон, ошолор аткарат. Анан ал мындай болбойт да. Бул парламенттик мисалы бир партия келатат, Атамекен партиясы келатат, ошол Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев премьер-министр болуп, ошол жерге тиги өзүнүн программасын алып чыгып, биздин программа мондай, план мондай деп туруп, анан көпчүлүк менен келип маселе чечиш керек. Же болбосо коалиция менен келип туруп, баары макулдашып алып туруп, маселе чечиш керек. Мына бүгүн кече жакында Текебаев айтып атат өзү, жанагы Мертис келгенде, баягы парламент мисалы азыркы жана канцлер мисалы коалиция менен келсе деле дейт, кандай гана сунуштарды бербесин, ошол коалиция бөлүнүп жарылбай баарын колдойт экен дейт да. Тиги жерде болсо кызмат бөлүштүрүү болду. Сен бага бизге мынау кызматты бересиң, тиги баланча биздин мынау идеяларыбызды ишке ашырыш керек, мунун программага кош, ошондо биз сага добуш беребиз деген маселе болгон жок. Алар да ошондой экен. Бизде болсо кызмат бөлүштүрүү болду. Керек болсо тиги райондорго, айылдык аймактарга чейин, мамлекеттик ишканаларга жана учкунга окшогон мамлекеттик ишканаларга чейин бөлүштүрүп алышпады. Анан эми аны мейли андай кылып, анан баягы талашып тартышып башкарабы дейин десең, этегине барып туруп, Атамбаев барып туруп авторитаризмге аударып жиберди дагы. Анан мындай жумшак авторитаризм кылып башкарып туруп алды да. Тигилерди баягы тактекедей кылып, анан тиги ары бери эметет дагы, комузун өзү чечет. Анан тиги аргемде мындай баягы жалпы бир мисалы ошол Бакыт Төрөбаев жана Өнүгүү партиясы, Бабанов, мисалы ага чейин немеде чакылышта жана мисалы Ата журт партиясы, аны сыртка чыгарып койшо, анан беркилер биригип алып, Ар намыс, ушулар парламентаризмди ушулар талкалады да. Анан баягы же биротоло баягы мындай бир талашып тартышып
бирин экинчиси жыгып анан реалдуу күрөш кылып парламентаризмди да түзө алышкан жок. Ошондой мындай видимость да түзө алган жок. Этегинде келип туруп баягы ар бир чечимди Атамбаев эмне десе ошол чечимдин баардыгын 120 депутаттын бир 115 добушу менен кабыл алган деңгээлге жетип калдык. Ал кезде деле ошол мындай бир тура калып Атамбаев келгенде тура калып кол чапкан деңгээлге жетип калды да. Мындай жатканда баягы формасы мындай эме болду, парламентаризм болду. Маңызы болсо авторитаризмге барып калды да. Ошондо турган анан этегинде ал дагы эффективсиз, эч кандай бир жыйынтыксыз, тигинisi тияка тартат, бунусу бияка тартат. Анан самый главный үстүндөгү авторитар өзүнүн каалаган бийлигин жүргүзөт. Ошо менен же мамлекет өнүкпөйт, же бир плюрализм өнүкпөйт. Ошентип анан орто жолдо калып анан жок болду да. Түшүнүгүмдө. Адилет, мына атын атабасаң дагы ошол өлкөнү башкарган саясий режимдердин президенттери мындай кылган, тигиндей кылган деп мындай чымчып өттүң да. Ошол эле учурда сен мына туңгуч президент Аскар Акаев менен өзүнчө бир мындай мамилең бар да, мындай атайын барып, маек алып, анан анын анча-мынча мындай жактарын бул туура эле болгон деп бирөөлөр менен талаша да кетесиң да. Өзүң мындай адилеттүү түрдө, калыс түрдө айтсаң, ошол мына бүгүнкү президентке чейинки президенттердин мисалы үчүн көп эле кемчиликтери бар, артыкчылыктары бар албетте. Бирок ошо бүгүнкү Кыргызстандын кандай бир кургуйга түшкөн кебетеси болсо, ошонун түпкү пайдубалында ошол саясатта тажрыйбасы жок, мындай бир мурда бир эл башкарып көрбөгөн Аскар Акаевдин дагы кемчилигин негиз катары айтсак болобу? Болот да, сөзсүз. Мен айтайын деп атканым, мына биз мындай демократия ойногонубуз ошол кезден башталганда. Мисалы мына Аскар Акаев деле бир мындай салмактуу баягы бийлик бутактарын түзө алган жок. Түзгөнгө жол берген жокпу, же жол бергиси келген жокпу, кыскасы. Же тажрыйбасы. Көз карандысыз сот системасын түзө алган жок. Көз карандысыз ошол мисалы надзордук мындай реалдуу надзордук прокуратура системасын түзө алган жок. Ал кезде парламент күчтүүлүгүнөн, анан ал кишинин балким жумшактыгынан же тажрыйбасы аздыгынан парламент көп чечимдерди өз алдынча кабыл алып, же болбосо президентти аткаруу бийлигин кокуйлатып турган учурлар болду. Анан бул деген эми мейли бийликтин бир бутагы ошо өкмөт, анан кийин парламент иштеп атты айрым учурларда. Анан калган сот системасы дерлик иштеген жок. Көз карандысыз сот системасы болгон жок. Көз карандысыз сот системасы болбогон жерде эч кандай толук кандуу демократия жөнүндө айтууга мүмкүн эмес. Ошондой анан дагы көптөгөн аябай каталарды, кемчиликтерди, туура эмес иштерди кетирди ал киши. Сөз естественно ал деген кийинкилерге таасир болот. Анан албетте мен түшүнөм. Мисалы ал бийликтен кеткенде 60 жашта болчу, 61ге караган. Анан жаш кези балким баягы иштеп алайын, дагы бир маселелерди чечип кетейин деген ой болгондур балким. Бирок мен оюмча ошол биринчи 2 мөөнөттү бүтүрүп, мейли эски конституция боюнча, СССРдин конституциясы боюнча шайлансам дагы, мен ошол эгемендүү Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү баягы конституциясындагы 2 мөөнөттүк норманы ошого шайкеш келтирип, ошо менен жыйынтыктайм дагы. Анан бияктагы бүтпөгөн иштеримди шакирттерим булантат деп, бир шакирттерди командадан топтоп туруп, анан кийин иш жүргүзүш керек эле. Анан мен ал кишини дагы бир мисал кайсы жагынан айыптайм? Коммунисттерге көп убакытын коротпойду да. Коммунисттерди, аксакалдарды көзүн карап сыйлап, мисал Апас Жумагуловго окшогон кишилерди командасына көпкө кармап, анан алар болсо баягы эскиче маселелердин баарын эскиче чечип, же болбосо өзүнө баягы немеге мамлекеттик илгери тиги райкомдун биринчи секретары жана обкомдун биринчи секретары менен жакшы адамдар Жигулини, жанагындай Волганы тезирээк алышып, ошондой бир привилегияларга ээ болчу да. Анан ал киши да ошондой мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, бүгүн мисал 90 жылдыгын белгилеп атат. Көптөгөн ал киши да көп туура эмес каталарды кетирген да. Мисалы
Акаев саясий жактан чабал дей турган болсок, анын да жанында саясий жактан дагы тажрыйбалык жактан жетилген Апас Жумагулов бар болчу, бирок алар абдан туура эмес багытта кетип калышты да. Азыр болсо мисалы мен Апапакай болчумун, бардыгын ошол туура эмес чечти деп ошондой бир эмелерди сөздөрдү айтып отурушат да, ошол аксакалдар делечи. Бүгүнкү күндө баатыр деп эми кайсы арыңа баатыр болосуң, кайсы кылган эмгегиңе баатыр болосуң, мисалы башаламандыкка жол бергениң үчүнбү деген суроо туулат да бүгүнкү күндөчү. Советтер Союзунун анча-мынча нюанстар жөнүндө айттың. Эгемендүүлүктөгү саясаттын жагдайлары туурасында азын-улак айттың. Эми Америкага кеткениң жөнүндө да. Ушул Кыргызстанда жүргөндө мындай айрым бир режимден ушул кукуктарды көрдүң. Анча-мынча кысымдар болду. Эми өзүң сөз менен иш кылгандан кийин сөз жазып аттың, ачуу сөздөрдү, катуу сөздөрдү дагы жазып аткан учуруң болду. Балким ошондон улам кеткендирсиң. Негизи эле анан Америкага кетип калдың да, эмне себептен кеттиң Америка? Себеп? Эми мындай аң сезимди алмаштырыш керек болду. Чөйрөнү алмаштырыш керек болду. Анан кийин мындай ойлондум да, мисалы мен неге жүрөм берге деп. Мисалы же бир жыргатып, же бир саясатка таасир бере албасаң. Мен тактап коюш жерде суроо. Сен саясий кысымдан кеткен жоксуң, өзүң? Жок, ал дагы бар. Эми кыскасы баягы мен бир тажаган учурум менен саясий кысым учуру эми азыркыдай саясий кысым болбойт эми ал кезде. Жумшак болчу, бирок аркаңан аңдып, айрыкча мен жана Минскиге барып, Жаныш Бакиевке барып интервью алып келгенден кийин, анан аркаңан 2-3 машина катарынан аңдып ушинтип мүнүп калган маалда, ошол кезде ошондой мүмкүнчүлүк болуп калды, анан мен кетип калдым. Анан бир жагынан саясатка же таасир бере албасаң, мындайча айтканда, кыргызча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, эшектин тушагын чече албасаң, сүйлөп кала берсең, анан анча-мынча бир кемпир шалдын маселесин чечесиңдечи, келип кеткен баягы майда чүйдө адамдардын маселелерин, көп эле маселелерди чечип бердик. Бирок деген ал дегендай өзүңө канааттандырып алып келбейт экен да. Анан ушул жерде эмне жүрөм, ушулардын арасында эмне жүрөм, эмнени кыйратпагандан кийин, же бир мындай бир дурустап бир адал оокат кыла албагандан кийин, бияктан сөзсүз бирөөнү мактайсың, бирөөнү жамандайсың. Ансыз мындай сөздүн ачыгы оокатың өтпөйт. Мен ачык эле айтайынчы, азыр кол сөздөргө жылмалап минтип кезитте бирөөнү мактабасаң, бирөөнү жамандабасаң, заказ материал алып, бирөө сага акча төлөп берип, бирөөнү жамандатып, же бирөө өзүн мактатып, ошондой бир бирөөнүн саясатын жүргүзүп, камчысын чаппасаң, оокатың өтпөйт. Анан же ошондой бир дурустап адал оокат кыла албасаң деп ойлонуп отуруп, анан ошентип кеткен. Өзүм психологиялык жактан даяр болгом. Анан экинчи жагынан баягы адилет сен укмушсуң, сен мыкты журналистсиң, сен азаматсың деген сөздөрдү угуш үчүн жүргүм келген жок да. Анын баардыгы мындай жалган эле сөздөр да. Мисалы анан башыңа кыйынчылык түшө турган болсо, жалгыз каласың. Анын баарын уже баягы турмуштук тажрыйба уже көрсөтүп бүткөн. Эми жаш кезимен өтө мындай эрте кагылып соголдум да менчи. Ошонун баарын көргөм. Ошон үчүн анан баарын шарт бир күндө күйүп, тазалап, кагып туруп кетип калдым да, офисимди жаап туруп кетип калдым. Анан Америкага бардың, Америка Кошмо Штаттарындагы жашоону көрдүң, ошол батыш чөйрөсү деп атат, батыш чөйрөсүн көрдүң. Так айтканда трак айдадың, ошол мээнет менен акча табуу деген, трак айдоо менен күндөп түндөп жол жүрүп, анан татыктуу акча табуу деген. Бирөөгө баягы өзүң айтканда жалдырап, кошоматтанып эмес, татыктуу түрдө иштеп туруп, эркин жашоо, өзүңдүн мээнетиңе жараша акча алып, башты бийик көтөрүп жашоо деген системаны көрдүң аякта. Анан Америкадан мындай эми ошол эле учурда артыкчылыгын көрдүң. Ой, Кудай ата, ушундай да болобу деген кемчиликтерин көрдүң. Ошол тууралуу айтып берсең. Кыскачара. Эми көп эле артыкчылык, кемчиликтери, айырмасы көп эле.
Анан эми батыш деген эмне, Америка деген эмне, анан баягы биз жомок катары угуп жүргөн программа 300, анан масондор баардыгын билейт экен, баарын чечет экен деген нерселердин баардыгын мындай салыштырып, анан реалдуулук менен көрүп отуруп, анан көзүм ачылды. Көрсө баягы батыш мен ойлогондой бир мындай күңүрт, анан бир жашырынып алган бир топтор башкарган, мафиялар башкарган деле, андай деле эмес экен. Мындай айтканда, кыргызча айтканда ынтымагы жок бир коом экен. Ошонус менен ал балансты алып, бирин ачып, анан бири ар тартып, бири бери тартып, ошентип салмакталып, балансты алып башкарылып турат экен. Эң негизгиси бийлик бутактары, сот системасы жакшы иштейт экен. Бүгүнкү күндө Трамп кандай гана чечимдерди чыгарып атат, бирок тиги федералдык судьялар чат деле кесип туруп эле токтотуп салып атат. Тиги чыркарган бойдон эле калып атат. Эми бүгүнкү күндө федералдык судьялардын кээ бирлерин баягы өздөрүнө ылайыктуу бир судьяларды бошогон орундарга дайындап алып, анан азыр Трамп жака ооп атат деп атышат, бирок бул деле убактылуу да. Ал деле кетпей кое албайт. 4 жылдан кийин аргасыз кетет, бийликтен кетет. Ошондой. Ошону менен батыш ошону менен өзгөчөлөнөт. Америка ошону менен өзгөчөлөнөт. Андан тышкары эми эч кандай масондор деле башкарбайт экен. Жана программа 300 деле башкарбайт экен. Олигарх, эми мисалы олигархтар деп атканыбыз, бүгүнкү күндө мына бир олигарх, ошол Илон Маск деген олигарх чыгып, мындай ачык ошол президентке таасир берип кичине мындай эметип атат. Болгону ошол. Анан бир алардын бир өтө деле бир таң калыштуу бир секреттери деле жок экен. Ошондой, анан эми эң мүмкүнчүлүк багы артыкчылыгы бул жерде деле андай мүмкүнчүлүктөр пайда болуп келип атат. Мисалы, нөлдөн баштап миллионер болуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар, бирок бул жерде өтө катаал, өтө татаал, конкуренция да күчтүү. Тигил жакта болсо мындай мүмкүнчүлүк кененирээк да. Мен ошо байлар тууралуу сурайын деп аттым эле, сөзүң бөлүп койдум, кечирип кой. Советтер Союзу учурунда элдин баары тең, баары москвич миниш керек, баары Жигули миниш керек. Минсе бирөөдөн артык эмес, баары тең деген ошо теңчилик идеясы бар болчу да. Эми сөздүн түз маанисинде ошого аракет болчу. Азыр деле ошого аракет болуп атпайбы? Баары тең болсун, бирөө мында калыстык, адилеттүүлүк болсун дегендейчи. Ал канчалык деңгээлде ишке ашырып атат, эми ал башка маселе. Ошол бай болуу. Эгемендик алгандан бери Кыргызстанда өзүнчө бир байлар пайда болду. Акчасы көптөр пайда болду. Мына сен Америкада жүрөсүң. Америкада дагы өзүң айткандай Илон Маск, теги бул сыяктуу олигархтар өзүнүн бир мээнети менен бир акчасын көбөйткөн, капиталын арттырган миллионерлер, миллиардерлер пайда болду да. Кыргызстандагы байлар менен Америкадагы байлардын айырмасын кантип айтып берет элең? Кыргызстандагы байлар менен Америкадагы байлардын айырмасын айтканда, ошо биздин үйрөнө турган нерсебиз ушул жерде көп, аябай. Мисалы бир жанагындай бир 5 миллион долларлык үй салып аткан үйүндө жана стройкада иштеп калдык бизчи. Деги башында курулуштарда иштеп жүрдүм да. Чатыр жабабыз. Америкада. Америкада. Чатыр жабабыз, анан кийин жанагындай фрейм деп коет, жана дуал тургузган, жыгачтан дуал тургузган да иштеп калдым. Анан бир жерде ошол 5 миллион долларлык болжолдуу түрдө бир үй куруп аткан кишинин үйүндө иштеп калдык. Эми ал 5 миллион долларлык үйдү куруп атса, нар жагында анын бир жетиштүү запасы бар да, канча миллион, ал мультимиллионер. Анан балким миллиардер да болушу мүмкүн. Анан ошол биз менен кошо жана перфораторду көтөрүп алып, өзү башка жактарын жасап атты, биз тиги төбөсүн жасап аттык. Аялы болсо тамак жасап чуркап жүрөт. Ошондойду көрдүм да, мисалы. Анан жанагындай бир вертолеттун тиги минип алып, өзү бир Агаяда тиякпакта жашаса, мисалы вертолет Нью-Йоркто иштейт, бир Манхэттанда бир жерде жакшы клиникалар иштейт. Анан операция болгон учурда тиги учагын гаражынан сүйрөп чыгып, анан кийин минип алып туруп, учуп барып операция жасап кайра келген. Анан биз менен кошо жарышып, тиги үйүндө тирлигин кылып жүргөн кишилерди да көрдүк. Миллиардер да. Анан кийин ошондой адамдарды көргөн. Анан то есть айтайын деген жөнөкөйлүк, анан мыйзамга баш ийүү, эң мындай бир жөнөкөйлүк, бир адамдык бир мындай сапат да.
ошол жагынан биздин байлардын үйрөнө турган нерсеси көп. Бул баягы балким биздин эми улуттук өзгөчөлүк деп деле айта албайм. Бизде деле жөнөкөй мындай бир карапайым адамдар, карапайым стилде өзүн алып жүргөн бай адамдар бар, бирок аз. Көпчүлүгүндө баягы сөзсүз тегерегинде охрана болуш керек. Кече жана оштун мэри айтпады, ой, сага ким тиет? Уялбайсың эми 4-5 аркаңан 4-5 кишини ээрчитип алып мынтип жүрөткенсиң, уялбайсыңбы депчи. Ошондой мындай чөнтөгүнө бир $100,000 же $500,000 түшүп калса, анан жанына балдарды ээрчитип мынтип барсеткаларды көтөрүп жүрүп калгандарды көрүп калам. Анан бир четте күлкүм келет. Сыртынан абдан эле күлкүлүү көрүнөт. Эми баягы эмне деп коет, кыргызда жакшы сөз бар го, улук болсоң кичик бол деген. Американын байлары ошондой да, улук болсоң кичик бол деген принципте карманышат. Биздикилер дагы ошону карманышса дейт элем да. Америкада азыр демократия жагы кандай болуп калды? Бир аз аксап аткандай да. Эми сырттан балким ошондой көрүнүп аткандыр. Ички жактарын сенен барып келип көрүп атасың да, адамдар менен ал жакта сүйлөшүп атасың. Мына жакында эле ушул сен отурган жерде подкастка Бермет Букашева, Американын тургуну, ал дагы сен сыяктуу болуп буяка келип кетип жүрөт. Ошол айтты эле. Трамп түркмөн башыдан дагы ашып баратат депчи. Адилеттин көз карашы менен трампизмди, Трамптын саясатын кандай баалайт элең? Чындап эле авторитаризм күчөп баратабы аякта дагы? Эми авторитаризмге окшош нерселер болушу мүмкүн, анан бирок баары бир система жол бербейт да. Эми ошончо кылымдар бою кармалып келе аткан, 2,5 кылым бою кармалып келе жаткан, калыптанып келип, түптөлүп келип калган системаны бир Трамп келип эле оодарып, кулатып түшүп, талкалап салышы мүмкүн эмес. Керек болсо мына Ататүрк 100 жыл мурда түзгөн системаны азыркы күнгө чейин Эрдоган толугу менен уратып өзгөртө албай жатат. Түркияда. Американы айтпай эле коелу. Эми Түркиянын реалдуулугу, Түркиянын системасы, анан Американын системасынын экөөнүн айырмасы абдан эле чоң. Керек болсо ошол Түркияда ошол өзүнүн каалаган саясатын жүргүзүп 100% баягы авторитаризмге оодарып, өмүр бою мына Эрдоган өмүр бою башкарат дегизе албай, ошондой системаны алып келе албай эсеп атат түркмен Эрдогандын. Трамп үчүн эми бул Эрдогандыкындай бир нерсеге жетиш ал кыял эле абдан. Бирок өзүн эгерде мисалы бир мындан ушундай бир баягы бир орто зар бир мамлекетте болгондо, ал албетте ошол жана Бермет эже айткандай Түркмөнстандан кем эмес бир диктатор болмок. Анан баарынан кызыгы америкалыктар чындап эле кошоматчы, аларда деле кошоматчы коом бар экен. Трампты $250 купюраны чыгаралы дагы Трамптын сүрөтүн коелу деп чыгышты. Бир сенаторлор чыкты. Анан кийин неме деди, жанагы жанандай бир алтындан бир өзүнүн немелерин коюп атат жана сайттарга. Анан өзү болсо сүйлөп атканда өзү айтып атат, Америкадагы эң мыкты президент деп кимди эсептейсиз десе, Вашингтонду эсептейм, бирок мен андан да кыйынмын деди. Бирок ошондо мындай бир Американын коому түп көтөрүлүп, ай, Трамп сенде бет барбы? Уялбайсыңбы деп деле мындай бир өтө деле бир каршылык көрсөткөн деле көргөн жокмун. Бирок каршылыктар болуп атат. Жарым-жартылай каршылыктар болуп атат. Болгону баягы Трампты алып келген зарылчылык, мисалы мыногу бизде азыркы бийликти алып келген эмне болду? Убактылуу өкмөттүн жана ага чейинкилердин башаламан үстөккө босток баягы бирине бири куда сөөк дос болуп, бир 300, 200, 300 үй бүлө бири кетип, бири келип алмашып башкарган тажатма бир калыс эмес, адилетсиз бир башкаруунун жылдап созулушу, анан этегинде буларды алып келди бийликкечи. Бул зарылчылыктан улам келип айрыкча убактылуу өкмөттүн саясаты жана парламентаризмди кура албай, анан ого бетер жаман көрсөтүп, анан этегинде ушундай абалга келдик дагы, анан биз этегинде бүгүн диктатурага келдик. Зарылчылык болду да булчу. Ошол сыяктуу эле Американын коому дагы жанагы ошол жанандай тиги азыр баягы жаман сөздөр менен айтып коет го, мен мындай
айта берейин, либерастар деп коет мисалы, ошондойго чейин баягы мындай тескеп тергеп атышат да. Анан то есть жаман адаттарды калыптандырган, ошону баягы ошолордун укугун коргогон, анан кийин ЛГБТнын укугун коргогон, анан аларды коргоп гана тим койбостон көчөгө чалчактатып чыгарып, анан эркектерди эки-экиден өбүштүрүп, аялдарды эки-экиден өбүштүрүп, аларга тиги жана ЗАГС жазып берип, анан ошолордун бардыгы алар да Америкада да ар намустуу, аял болуш керек, эркек болуш керек деген мындай консервативдүү коом бар да. Анан ошолордун кыжырын келтирди. Отуруп анан ошолор бийликке келди да. Трамп дал ошол зарылчылыкты пайдаланып туруп, анан бийликке келди дагы, анан эми өзүнүн саясатын калчап атат. Ошондой. Америкада иштеп жүрөсүң, ошол жердеги жашоону көрүп атасың, ошо көргөндөн улам ушул нерселерди айтып атасың. Анан кээде ошо Кыргызстанга келип жүрөсүң, ошо келген кеткен аралыкта эле Фейсбукта, соц тармакта активдүүсүң да. Кыргызстандагы саясий кырдаал жөнүндө өзүңдүн жекече субъективдүү пикириңди жаза коюп жүрөсүң. Бүгүнкү күндөгү ушул Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ушул тандем мен башкарып атпайбы, чынын айткандачы. Ошого карата сенин жекече пикириң кандай? Эми бүгүнкү күндө мисалы бизде авторитардык башкаруу муну моюнга алыш керек. Анан бул зарылчылык. Анан буга кыргыз эли жалпы негизинен жалпы макул болду. Ушундай бизге катаал башкаруу керек, бизге диктатура керек, авторитаризм керек. Анан кийин силер калыс башкаргыла, анан бейбаштарды чокууга койгула, тартип орноткула. Эң негизгиси бизге шарт түзүп бергиле, мамлекетти өнүктүргүлө деди. Ошол зарылчылыктан улам ошол жана көп жылдык башаламандык, анан бир пайдасыз башкаруу, ошонун баары келип туруп, анан ушул адамдардын бийликке келишине алып келди. Анан мен кызыгы 2014-жылы бир пост жазган экенмин. Эгерде ушинтип бир 200-300 үй бүлө бири кетип, бири келип ушинтип башкарып жүрөрсө, бизде бир большевиктик революция болуп кетиши деле ажеп эмес деп жазган экен да. Кече жакында чыгып калды. Анан бүгүнкү күндө мындайча айтканда баягы азыркы замандын шартына ылайык айтканда большевиктер бийликке келди. То есть мындай ошого окшош бир айрым учурларда баягы элементтер бар. Ошондой саясат жүрүп атпайбы? Мисалы мамлекеттештирүү тиги бу. Аны мамлекеттештирүүнүн себеби ага мисалы элдер макул деп кол чабып атат, анткени тигил адилетсиз эле баягы бир болбогон арзыбаган тыйым менен эле тигини чыгарып алган. Чындап элечи. Ошондой учурлар көп. Анан алардын деле акмак жөн эле бир жерде ээлеп алган, отурат, эчтеке курбайт деп ар өткөн сайын алып жүргөндө бир күнү мамлекет келип туруп, мына бул сен адилетсиз менчиктеп алгансың, туура эмес менчиктеп алгансың деп туруп мамлекетке кайтарып атат да. Аны көргөндө албетте жанагы кол чабат. Жана көпчүлүгү кимдер кол чабат? Ошол Советтер Союзу сонун эле, ошол кезде байгедей деген жок эле деген катмардагылар көбүрөөк кол чабат да. Бул терсирээк жагы. Экинчи жакшы жагы чындап эле мындай көп мындай жакшы иштерди жасап атышат. Эми биз дурустап демократия кура алган жокпуз. Эми демократия кура албагандан кийин анда бир жерибизди кысып, күтүп, анан этек башыбызды иреттеп, анан экономикабызды кичине көтөрүп, балким жана Ли Куан Ю айтканда мындай толук кандуу демократиялык процесстерди кое бере башташ үчүн бир $5,000 өйдө ар бир адамдын башына $5,000 кем эмес экономика болуш керек. ВВП. Ошондо ошол жерде демократиялык процесстерди кое берсең, ал жерде эффективдүү болот, анткени эл курсагы ток болот, анан популисттерди, алдамчыларды ээрчибейт деген да. Анан бизде чындап эле эл баягы курсагынын аштыгынан, балким замандын начардыгынан баягы үмүт кылып популисттерди ээрчиди. Эми көп эле популисттерди азыр биринин атын айтып эметсем, башкасы калып калат, анан дагы бирөөлөр тарынат, анан шылпы кыскасы хейтерлер башталат да. Бирок биз билебиз, мисалы тарыхта. Анан кечеке эле, жакынкы эле тарыхтачы. Анан ар бир бийлик популисттик урандар менен бийликке келет.
бирок мына бүгүнкү күндө мисалы мен деле ойлогом Садыр Жапаровдун көп идеялары мындай популисттик деп ойлогом, бирок ошол идеялардын көпчүлүгүн бүгүнкү күндө ишке ашырып атат. Мына муну кылам деди, кылып атат. Тигини кылам деди, кылып атат. Кум төрдү алам деди, аны алып атат, иштетем деди, иштетип атат. Жанагы коррупционерлердин бардыгын болгон немесин баарын сыгып мамлекетке төгөм деди, төктүрүп атат. Анын бардыгын биз көрүп атабыз. Эми ошол. Сен айтып өттүң, азыркы Кыргызстандагы бийлик системасы бул авторитаризм. Бирок бул аргасыздык деди, ушундай дедиң. Зарылчылык. Кезинде авторитардык режимдер менен күрөшүп келген ушул демократиялык баштапкы этаптарда өзүнүн чоң бир салымы бар инсандардын бири Өмүрбек Текебаев. Азыр ушул өзүң айтып аткан авторитардык режимде элчи болуп жүрөт. Ошол жанагы ушул азыркы бийлик өзүнүн бийлигин мыйзамдаштыруу этабында мындай бир сөз айтты эле. Азыр YouTube'да азырга чейин жүрөт ал сөзү. Көрөсүңөр. Жүгүнүп туруп кол чабасыңар. Эртең эле келет. Түркмөнстан эртең эле болот деген мааниде сөз айтты эле да. Ошол Түркмөнстан келдиби? Азыр ал жакшы болуп атабы, жаман болуп атабы? Ошол боюнча пикириң кандай? Жок, эми Түркмөнстан келбейт бизге. Келелек. Келимиш этип атабы? Жок. Бизге Өзбекстан келип калды. Азыркы Өзбекстандагы режим менен биздин неме мындай дээрлик мындай караганда бирдей эле десе болот да. Мисалы аларда деле ушундай абалда, бизде деле ушундай абалда. Балким аларда көбүрөөк кыйкырсаң анча-мынча көңүлгө албай коюшат. Бизде көңүлгө алышат, баарын карап турушат. Эми бул мындай да, кыргыз эли буга коркконунан келген жок. Бүгүнкү бийликти колдоп атканы бул коркконунан эмес. Бул менин оюмча булардын кылган иштерин көрүп, результатын көрүп, анан урмат, сый көрсөтүп атат. Бир жерден менин мактана турган нерсе мына казак туугандар, көбүнчө казак туугандар, айрыкча Назарбаев көп айтчу да. Бизде тополоң тос түшүп калабыз, ызы-чуу болуп жатып калабыз, ак үй өрттөнөт, басып алат, президентибиз качат, анан кийин эле шылдыңдамай башталат. Ана. Вот. Дагы куушту. Бизде жашабайсыңарбы? Бар, тиги Кыргызстанга барып жашагыла мына. Ошентип нищий болуп жашап жүрө бересиңер. Аларда болсо булар оңолбойт. Анан бизди Афганистанга салыштырат, неме кылат. Ошентип жүрдү да. Эми бул кыргыз элинин изденүү этабы болду. Изденүү этабы болду. Мүдүрлүсө дагы, жаңылса, жазса дагы, чалынып, булам бирөөнү шайлап, бирөөнүн ордуна экинчи андан өткөнүн шайлап алып, анан аны кууп чыгып, дагы башкасы андан өтүп жыл ушунда отуруп, анан акыры бир мындай бир оптималдуу вариантка келди деп ойлойм да, келип атат деп ойлойм. Анан ошол бүгүнкү күндө мисалы ошол баягы калыс салыштырмалуу калыс башкаруу болгондуктан мисалы сен ошол Камчыбек Ташиевдин жанындагы командасындагы балдар болобу, же Садыр Жапаровдун тууганы болобу, же анын бир президенттик администрацияда тияк-биякта командасында болобу, кимиси болсун пара алдыбы, алдамчылык кылдыбы, түрмөгө отуруп атат, камап атат. Жеген уурдагандардын баарын эселеп кусуп, анан кийин сууга түшкандай болуп үйүндө отуруп калып атат. Анын баарын көрүп атабыз. Ошондуктан баарыбыз эле унчукпай эле, кол чабып эле, кол чаппасак дагы унчукпай эле жакшы иш кылып атканда тоскоолду кылбай, жамандабай отуралы деп көпчүлүгү ошондой мындай бир колдоп кубаттап атат жалпы жонунан. Анан албетте баягы мындай бир Атамбаевдин убагында жакшы эле, сонун эле, керемет эле деп кол чапкандар деле кызыкчылыгы бар бир топтор бар. Эми аларды көрүп күлкүң келет эми. Салыштырганга болбойт да эми. Анан жанагы жүгүнүп кол чаба элекпиз албетте. Бирок андай учурга мен ойлойм жетпейт депчи. Себеби баягы мындай адамдын өзүнүн бир мындай самокритикасы, бир адамдык парасаты деген нерселер болот да. Мисалы ошол жана Аркадактын кылып аткан нерсесин кылганга ошол Садыр Жапаровдун же Камчыбек Ташиевдин ички адамдык парасаты жол бербейт деп ойлойм. Ишенем мен ошогочу.
Ошол баягы ошондой бир баалуулуктардын негизинде биз Түркмөнстан болбойбуз. Анан Казакстанда шылдыңдап атпайбы мисалчы, көп анан азыркы күндө кече көлгө келгенде казактар менен сүйлөшүп калабыз да. Көлгө бардым. Анан көлдө казактар менен сүйлөшүп калабыз. Анан көптөрү баягы тамшанып, анан бизде эмнеге ушундай болбойт бу деп анан тамашалап, эми уктап отура берсеңер болбойт да деп тамашалап коесуң да. Анан мен айтайын дегеним, бүгүнкү күндө кыргыздар тополоң тос жасаяларында көрсөттү, ызы чуу кылаларындагы, митингке чыгаларындагы көрсөттү, жакпаган бийликти алмаштыра алардын да көрсөттү. Анан бүгүнкү күндө тартипке дагы баш ийип, жакшыны жакшы дей аларын да көрсөттү да. Көрсөтүп атат бүгүнкү күндө. Бул кыргыз элинин алсыздыгы же коркоктугу эмес. Бул кыргыз элинин акылмандуулугу, бул кыргыз элинин өзүнүн мамлекетине болгон бир сүйүүсү деп ойлойм бүгүнкү мамилени. Адилет, сен илгери гезитте иштеп жүргөнүңдө көптөгөн эркин салыштырмалуу, эркин медиада иштеп жүргөн журналисттер сыяктуу эле өлкөдө бийлик саналуу бир уч адамдардын колуна топтолуп алды. Өлкөдө соттун эркиндиги жок. Өлкөдө парламентте мындай плюрализм жок анча. Парламент жеңичинен башка бирөөлөр аркылуу башкарылат. Өлкөдө деген сөз эркиндиги жок деп ушундай негизги тезистер менен мындай сын айтчусуң да. Бүгүнкү күндө кандай? Бүгүнкү күндө ошол эле бийлик бутактарындагы баланс барбы? Бүгүнкү күндө сот эркинби? Бүгүнкү күндө баягы сөз эркиндиги эркин айтылып атабы? Тияк биякта качып, бозуп, сөздү эркин айта албай жүргөн журналисттер барбы, жокпу? Түрмөдө ошо сөздү эркин айтам деп аткан журналисттер барбы, камалдыбы, алар чыктыбы, чыкпай атабы? Салыштырып айткын. Эми эркиндик маселесине келсек, Атамбаевдин убагынан, алардын убагынан абдан эле начар. Азыр начарбы? Адан начар. Эми начар, эми моюнга алыш керек. Эми калп эле баягы жымсалдай берген нигери бар. Начар. Эми аны айтып аткан себеп бүгүнкү күндө ошол абалга биз мындай айтып коебуз, салыштырмалуу түрдө. Сен айтып атасың, эки тандем жакшы иштерди, мурда жасалбай аткан иштерди жасалып атат деп атасың. Бирок ошол эле учурда сөз эркиндиги жок, сот эркиндиги жок деп атасың, Бул абалга жалпы элдик, жалпы коом, мындай жалпы улуттук консенсус менен келдик биз. Ушул нерсе керек, биз демократия ойнобой эле коелчу, айланайын митингке чыкпай эле коелчу. Анча-мынча журналисттерди камасаң камай бер. Бизге тынчтык керек. Биз жолдорубуз оңолуш керек. Жолдорубуз оңдолуш керек. Ооруканалар үйлөр салыныш керек. Үйлөр салыныш керек. Ошондой иштерди кылгыла. Биз ага деле мыйзамды бузсаңар деле көз жумабыз деген улуттук консенсуска келдик. Бул зарылчылыктан улам келип атат да. И сот эркиндиги, же болбосо сөз эркиндиги деле дээрлик жок. Анан кийин ой эркиндиги, жанагындай бир бийлик, мисалы баягы митингке чакыруу, бул бүгүнкү күндө тиги бийликти кулатууга чакыруу катары эле баягы статьяны кабыл алып, өтө эле камап салышат. Ошондой нерсе бар. Эми бул деген мындай коом, кыргыз эли унчукпай карап турган, бул корккондуктан эмес, бул ошол жанагы зарылчылык, урматсый. Анан кийин булар чындап эле иштеп атат. Өздөрүнүн каражанын карчырып атат. Анан бажы системасын тазалап коюшту. Мен өзүм мындай аралашып жүргөн адамдар менен тез сурайм да, бардыгынча кандай болуп атат десем, эч кандай алыш бериш, жанагындай бир обходный пути бу деген жок. Бардыгы прозрачный, бардыгы электрондук, баягы мыйзамга ылайыктуу. Сен керектүү акчаңды төлөйсүң, процедураны өтөсүң, кете бересиң. Маселе жок. Салык системасында деле ошондой. Бүгүнкү күндө баарыбыз эле көрүп атабыз да. Криминал жок. Анан байкасаңыз, мисалы Кыргызстанда Саакашвили жөнүндө сөз кылбай калышты кыргыздар. Эмне себептен дегенде, бизге ошого окшош реформалар болуп атат. Кемчиликтери менен,
айрым жерде артыкчылыктар менен, артыкчылыктар деген мисалы биз Саакашвили ошондой өлкөсүн баягы ошондой бир жолго алып чыгып, ошондой нерселерге барыш үчүн мындай бир чоң татаал жолдордон мындай геосаясий бир татаал тирелиштерден өлкөсүн бир согушка кептеген абалдан өттү да. Эми алардыкы башка реалдуулук. Анан биздики Кудайга шүгүр андай нерсе баягы тышкы тиреш деги бул нерсе жок. Эми дипломатия колдон келишинче дипломатия менен жакшынакай саясат кылып жүргүзүп алып баратат. Анан экинчи жагынан өзүбүздөгү баягы батыштан эми миллиарддаган акча келген жок, зайымдар келген жок, Саакашвили келгенде ошого жараша өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жараша мындай иш аракеттер болуп атат. Мисалы мына Манас аэропортунун өзүнүн эле каражаты менен бир 5 аэропорт курулду. Азыр Ош аэропортунун немесин аэровокзалын куруп атышат. Анан жанагы учуучу тилкелерин дагы кеңейтишти. Анан кийин Жалал Абадта жаңа аэропорт курулат. Курулгандарда болсо чоң аэропорт, Тамчы аэропортунун аэровокзалы тиги булар көп нерселер жасалып калыптыр. Тиги Караколдо жапжаңа аэропорт курулду, Таласта жаңа аэропорт курулду, Нарында, тиякта. Мунун бардыгы Манас аэропортунун өзүнүн ички акчалары менен жасалып атыптыр да. Демек буга чейин бул ошол акчалар уурдалып аткан да. Анан кыргыз эли ушунун бардыгын эми көрүп атат да. Анан кой азамат мыкты экенсиңер, дагы ушундай иштегиле деп колдоп турат. Муну мисалы кошоматчылык же коркоктук деп айтууга болбойт. Мен айтайын дейм. Мен эмне үчүн мындай жакшы иштер болуп атса, мен журналист катары азыр эмне үчүн анда мындай, эмне үчүн мындай деп мен эми сурашым керек да. Бул деген баягы мындай кычыктануу эмес. Эми журналист сөзсүз келген маектешке айттыңыз жакшы деп эле коштоп отура бербей, анткени эмне үчүн мен муну айтып атам, учурдан пайдаланып. Биздин ушу катталуучулар эрне ушу маектешиң жакшы эле нерсени айтып атса кычыктана бересиң дейт да. Ал ошондой суроолорду атайын берип атам да. Атайын берип атам. Тигил жагы эмне үчүн анда мындай, эмне үчүн анда мурда мындай эле, азыр мындай деп суроо берилиш керек да. Анан андай болбосо бири-бирибизди коштоп эле, мактап эле отура берсек кандай болуп калат. Анан айтайын дегеним жанагы сен айтпадыңбы, жанагы аргасыздык болуп атат, жана мыйзамыңды, демократияңды, бийлик бутактарында балансыңды, плюрализмиңди, сөз эркиндигиңди кое турчу. Азыр жолдорду оңдоп алалы, көпүрө салалы, курулуштарды куралы, 30 жылда кылынбай аткан нерселерди тарс баягы шоковая терапия менен жасап салалы деген нерсе болуп атат дегенде айттым да. Мен муну мындай салыштырат элем. Бул эми мен пикир, суроо эмес, пикир. Тиги Оштун мэрин жана айтып өтпөдүңбү? Оштун мэри жана жолдо ак бураны, каналды тазалап, бүт үйлөрдү куруп алыштыр. Аны мындай бир мыйзамдуу жагы менен кете турган болсо, ал бүтпөйт да. Бүтпөйт. Азыркы 20 жылда да бүтпөйт ал. 20 жылда бүтпөйт, чыгасызбы десе тиги кагазын көрсөтөт. Анан отуруп алып суунун үстүнө минип отура берет. Анан тарс эткизип, суунун жегинен 10 метрби, 5 метрби алыс болушуңар керек. Болду, бүттү. Жылгыла деп, аны дагы кесин баягы какшыктап, кесин адил менен айтып атпайбы, мерчи. Мен муну ошо жалпы бийлик системасынын азыркы иш аракеттеринде эле ушуну түшүнөм да. Мен өзүм суроо берип атам, эмне үчүн мындай болуп атат деп. Бирок кайра өзүм жооп берип атам. Анча-мынча бир мыйзамсызбы, башкабы биз иреттеп алалы, анан кийин айтасыңар. Бийлик бутактарында баланс жок. Ташип сен мындай болбошуң керек. Муну улуттук коопсуздук комитетинин гана функциясын аткарышың керек. Тиги парламент силер деген мындай аралашып ушул жерде маселеттешип, бири-бириңе карама-каршы болуп, анан ошондо өзүңөр милдетиңи аткарышыңар керек деп анан айтып аларбыз деп ушундай болуп атабы? Ушинтип үмүттөнсөк болобу? Ошондой үмүттөнсөк болот. Анан мен ойлойм, мисалы бир кезде Садыр Жапаров деле, Ташиев деле, булар деле өздөрү деле жумшарат. Шарты келгенде баарын жасап бүткөндөн кийин албетте сындар азаят. Анткени иштин результатын көргөндөн кийин жалтыраган, күзгүдөй болгон жолдорду, имараттарды, мектептерди, бала бакчаларын баарын көргөндөн кийин мамлекеттин жалпы тулку бою облиги өзгөргөндөн кийин, сөлөкөтү өзгөргөндөн кийин алар дагы өздөрүнө довольный болуп, ыраазы болуп, анан эми сындасаңар сындай бергиле деген сыяктуу бир жумшартуу саясатын жүргүзөт. Ошого келет.
Кечке эле монтип эле каттуу кол эле монтип эле анан кийин өпкөңдү үзөм мынан талкалайм деп эле мынтип кете бербейт. Аны дагы бир өзү ал деле модадан калат. Ал деле модадан калат. Анан кийин алар деле чарчашат, баарын эметет, анан кой эми эс алалы. Башкаларга, жаштарга берели дейт. Башкалар анан кийин башка муун келет. Алар дагы башкача саясат жүргүзөт. Мындан жаман хуже болбойт деп ойлойм да. Анткени жакшы нерселерди кылып атышат, ошонун сөзсүз үзүрү болот. Анан биз албетте кайра эле баягы плюрализмге тиги буга барабыз. Болгону баягы ага чейин кичине мындай бир эми саясатты эмне кыласың, үйдө балдарың ачык отурса деген сыяктуу маселе мисалы кээде болот да, мисалы кыйкырат. Тиги келинчек деле мисалы отуруп алып сүйлөнөт мисалы. Анан кийин бардык үй бүлөдө бар. Аял сен тиги көчөдө элдин саясатын айтып жүрөсүң, биякта тиги балдардын тапчкасы жок, үйдө оокат жок. Ошону жөндөп алат. Холодильник бош, ошону иреттеп албайсың, мына саясатты эмне кыласың? Шымың жыртык болуп атса деген сыяктуу. Ошол сыяктуу биз дагы мындай бир үйүбүздү иреттеп, холодильнигибизге эмебизди, продуктубузду толтуруп дегендей, шыптардын бардыгын тегиздеп, жакшынакай кылып иреттеп алгандан кийин анан көчөгө чыгып, анан саясатты сүйлөп, театрга барып, концертке барып деген сыяктуучу. Жанагы Брежневдин бир жакшы сөзү бар, ошону жакшы көрөм да, мындай. Нам болсо ыр болот дегенчи. Биринчи курсагың ток болсо анан ырдайсың. Анан курсагың ток болсо кактан ырдайсың болбосо. Анын сыңарындай көчөбүз бардыгы 40 тешик. Анан кийин тамтыгыбыз чыгып, анан жеп, айлык пенсия пособияларыбызды бере албай, МВФ менен Дүйнөлүк банктан карызга акча сурап атсак, анан кийин керек болсо тиги саммит өткөргөнгө убагында бир машиналарды анан жанагындай аркы беркилерди алганга деп Кытайдан бир ШОСтун саммитин өткөргөнгө деп бир 50 машина жана Cadillac бир блекеттер келип, анан ошолорду менен кайра алардын өзүн тосуп алып ушундай деңгээлге чейин жеткенбиз да. Бул эми бул толкон мамлекеттин акыбалындагы иш эмес да бул. Ошондой болуп атсак, анан кийин бизге плюрализмди ким коюптур, саясатты ким коюптур, кое тургула, биякты жөндөп алалы. Булар чындап эле иреттеп атат, жөндөгөнө салган деле жок, көргөн деле жокпуз. Жеп атат, ичип атат деген маселеге караганда иштеп атат, кылып атат. Мына ошол нерсени биз иш жүзүндө көрүп атабыз деген нерсе басымдуулук кылып атат. Чындап эле мен мисалы бир кезде балчык кечип чоңоюп он жерге барсам, баары асфальтталып калыптыр. Мен ойлогом ал жерде мен тирүү кезде тиги ал жер асфальтталбайт го, Кыргызстан бул кейпи менен деп ойлочумун да. Ошондой. Ар бир жерде мисалы берге чыксаң курулуш болот, терге чыксаң курулуш болот. Жеке курулуш эмес, мамлекеттик курулуш. Бүт жерде жолдор оңдолуп атат. Азыр сизге келгиче эле пробка менен келдим, көрсө 2-3 жерлерде жолдорду жаап, кайра дагы 1-2 жолдорду жаап башташтыр да, мисалы ремонт. Ошондой ремонттук иштер, пробка, ошонун баардыгы тиги ким деген бир депутат жазып коюптур ошо. Мындай тос тополоңду тиги Советтер Союзунун убагында да көргөн эмесмин депчи. Ал убакта курулуштар көп болгон да. Бирок анда дагы мынчалык тос тополоң болгон эмес деп. Балким чындыр. Бүгүнкү күндө көлгө сиз тескей жагына барыпсыз, мен да тескей жагына бардым, күнгөй жагына бардым, көлдү терең тегиз айланып келдим да. Бардык жерде жолдор салынып атат. Түштүктө Алайга чейин барып келдим. Ноокат жакта бардык жолдор салынып атат. Ош шаарынын баары эми тос тополоң жүрүп атат да. Тегиздеп атат, иреттеп атат. Анан бардыгы бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн эмес да. Токторбаев өзүнө камок курбайт ал жерге. Жол болсо Ташиев заправка салбайт дегендейчи. Анын бардыгы жалпы ошол көчө кең болсо, жол тротуар көп болсо, тиги Ыдырыс айткандай тротуарды уурдап алса, жакшынакай коляска менен балдарды сүйрөп ушинтип бир эркин басып жүрсө, бул ошол адамдардын бакубаттыгы, мүмкүнчүлүгү үчүн да, жалпы жакшылыгы үчүн. Ошол көлдүн жолдору деле туризмдин өнүгүшү үчүн жылып атат. Мени бир четте бир сүйүнткөнү, ошол мисалы үчүн ошол УКМК жетекчиси барып бюджеттен моунча акча бөлүндү эле, могул долбоорго, могул көчөгө. Ошону 3 жолу тең бөлүндү эле, 3-өн тең жеп коюпсуң деп бирөөлөрдү сурап атат. Ошонун эсебин алып атат.
кана ошол акча деп. Бул деген ошол бөлүнгөн акчаны сурай турган бирөө бар деген сөз да. Анан кийин бирок Адилет ошол эки тандемдин кылып аткан иштерин сурай турган тараптар, ал парламент болуш керек эле. Ооба жакшы иштер болуп атат. Буга акча бөлүнүптүр. Кана документи. Кумтөрдө мындай болуп атыптыр. Кана документи. Дагы башка жерде чоң курулуштар болуп атыптыр. Кана документи. Канчалык деңгээлде бул жерде мындай кызыкчылыктар кол ийрисине тартат деген нерселер бар же жок дей турган тарап сурай турган жок да. Экөө болушунча калыс адилеттүү болуп бөлүштүрүп акчаны анын сурагын алып атат, бирок канчалык деңгээлде булар кол ийрисине тартпайт болуп атат деген тараптар жок да. Кийин балким ушундай абырап шабырап дуулдап жакшы иштер болуп атканы менен бул экөө да көрсө мындай болгон турбайбы деген иштер чыгышы мүмкүнбү, кандай системада? Эми адамдык фактор сөзсүз роль ойнойт да. Андай болушу мүмкүн. Анан мамлекеттин укуругу узун болот. Бүгүн болбосо эртеңки күн дагы спрос, мыйзамдык деңгээлде спрос болот да. Элден, жалпы мамлекеттен, же болбосо мамлекеттик компетенттүү органдардан спрос болот. Анан мен ойлойм, булар деле ошол жагын ойлонуштуруп жасап атса керек. Мисалы жанагы президенттин иш башкармалыгы алар деле ошондой иштеп атса керек да. Анан экинчи жагынан алганда мен жана ипотекалык үйлөрдүн сапаттарын жашоочулардан сурап атам ар биринен. Эми баягы Кыргызстандын патриоту болгондон кийин мындай мекенин чындап эле кандай өзгөрүүлөргө душар болуп атат, ошонун баардыгын мындай өзүң көзүң менен көрүп, кулагың менен угуп сүйүнгүң келет да. Анан маалыматтар чогултам. Анан алар айтып атышат, ГИКтин үйлөрү абдан эле сапаттуу салынып атат дейт да. Эми кандай жол менен эмне кылып салынып атат, мыйзам жагынан кандай болуп атат, анан калыстык жагынан кандай болуп атат, аны убакыт көрсөтөт эми. Бирок бүгүнкү күндө эсеби салынып атат. Анан биз мындай учурда көргөнбүз да. Мисалы карасаңыз, мына Назарбаевдин мектебин Ошто салынганын көрдүм. Биякта салынган $1 миллион деп пландашты эле, этегинде $5 миллион болуп кетти. Эмне деген жумдук? Бир мектепке $5 миллион. Ошол Атамбаевдин убагында ошончо акча коротуп, ошону дагы ошол жерден дагы жеп ичип, тиги түштүктөгү Оштогусун болсо, жанагы Ош Бишкек шаарын, Ош Жалал Абад шаарын калыбына келтирүү дирекциясы курган экен. Эми ал жагы өзүнчө ашмалтай. Анан бир үйлөрдү курган, жарака кеткен, сапаттары начар, кийин көпкө чейин ызы чуу болуп жүрдү го. Мисалы 11 миллиард сом жумшалса, ошол 11 миллиард сомдун бир 6 миллиард сомуна отчету бар экен, 5 миллиард сомунун отчету жок экен. Мисалы ошол кишилер деле бүгүнкү күндө басып жүрөт. Мындай мурдун балта кеспей элечи басып жүрөт да. Мисалы ошолорду деле көргөнбүз. Анан ошолорго салыштырмалуу булардын кылганын көргөндө бул эми конфетка да. Азыр өзүбүзгө мектептерди салуу эле тим болбостон башка өлкөлөргө да салып берип атат. Анан Азербайжандарга мектеп ачтык. Анан керек болсо ошо башка жака мектеп салып бермек түгүл, керек болсо ошол жанагы өзүбүздүн саммитке келген конокторубузду тосолганга машина жок, төшөгөнгө килем жок, же болбосо тиги бир конгресс холубуз деле жок учурларда болгон да. Ошондой мамлекет болгонбуз. Анан ошого салыштырмалуу ушундай болуп атканын, жаркырап атканын, анан азыркы курулуп аткан мектептердин сапаты эле жакшы экен. Анан сырткы көрүнүшүн карасаңыз, мындай бир аябай бир мындай хай-тек стилде, аябай ушундай бир сонун, мурдагы советтик типте эмес, советтикпе эски типте эмес, кооз сонун мектептерди куруп атышат. Анан көрүп ушунун баарын көзүң сүйүнөт да. Анан ошонун баарын салыштыргандан элдер анча-мынча бир 5 тыйын нар жагынан жей берсинчи, жакшынакай кылып туруп куруп берип атпайбы, ушуга ыраазы болуш керек деп аткандыр балким. Анан эми калган эми туура эмес нерсе кылса, ал ар биринин өзүнүн абийиринде. Анан Кудайдын дагы таразасы бар. Ким болбосун Кудайдын таразасы бар. Жакшы иш кылса, ошонун жакшы соогун алат, эсесин алат. Жаман иш кылса, анын эсебин алат. Падышаң болобу, кайрчың болобу, бардыгы бирдей. Баарыбыз пендебиз, баарыбыз жараткандын элегинен өтөбүз. Ошол жерде өзүбүздүн кылган амалдарыбызга жараша жообубузду алабыз. Бул дүйнөдө жашап аткан биздин бүгүнкү дүйнөдө
мен тиги мындай абстрактуу кылган баягы акыретте анан тиги дүйнөдө деп айта албайм. Мына бүгүнкү күндө мисалы адам жашап аткан жашоосунда эмне кылса ошонун эсесин алат. Сөзсүз бир жерден чыгат. Жамандык кылсаң бир жериңен чыгат, жакшылык кылсаң бир жериңе кайтат. Ошол. Мен эми ушул подкасттагы маектеги соңку суроону берейин. Сен ушул маек өзүнүн бир орто ченде айттың, баш ченде айттың, жанагы мен Америкага барып, мындай бул америкалыктар жана масондор башкара эткен, ушундай имиш сөздөрдү ишенип жүрчү элем көрсө Америка башкача экен деп. Бу жерде адилеттүүлүк бар экен деп. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө Американын мына Палестинага Израиль менен болгон мамилесинин Палестинага жасаган саясатына кандай көз караштасың? Өзүң ысмыңда мына адилеттүү түрдө бир баган кандай? Жалпы жонунан алганда бүгүнкү күндө кечеки акыркы жаңылыктарды алганда геноцид болуп атат. Ошол Палестинада жаш балдарды жанагы чуагажы айткандай мени өлтүрбө, мага тийбе деп айта албай турган тили чыга элек балдарды жалпы эле бомбалап, талкалап ошондой геноцид болуп атат. Бирок биз бүгүнкү күндө ошол абалга ким алып келди, кандай келди дегенде биз Израилдин Палестинанын жалпы тарыхын иликтеп көрө турган болсок, анан ошол жерде бир көп суроолор болот. Суроолорго жооптор табылат да, бул узак сөз. Анан эң негизгиси бейкүнөө адамдар өлбөш керек. Бейкүнөө кыргын болбош керек. Анан экинчи жагынан жөөттөр, мисалы мен нурда аябай жек көрчүм да. Анан азыр жек көрбөй деле калдым. Неге? Эне аларды ошондой мамлекет түзүп, анан ошондой бир коргонуу системасын түзүп, анан ушинтип ошондой абалга аргасыз кылган өзүнүн тарыхы бар экен. Анан аларды акылдуу кылган, бизче айтканда жөөт деп, жүйүт деп, мындай мурда бир аябай бир куу, аябай амал көй, бир жакшы сапаттар, азыраак жаман сапаттары көп адамдарды айтчу эмес белек, ошол көрсө баягы ошолордон улам алынган сөз окшойт деп ойлоп калдым мен делечи, жөөт деген. Бирок жөөттөр бекеринен жөөт болбоптур. Булардын бир өзүнүн тарыхы бар экен. Анан Израилди эң негизгиси Израиль түзүлгөндө Америка мындай бир нейтралдуу позицияда болгон экен. Израиль түзүлгөндө Израилдин түзүлүшүнө кызыктар болгон Советтер Союзу болгон, Сталин болгон. Сталиндин оонда 5 добушу барган. Азыр жаңылбасам ошол РСФСР, Украина, анан СССРдин өзү, анан Польша, анан дагы бир 5 добушу болгон. Анан ошол 5 добушу менен чечүүчү ролду ойногон экен. Анан эми Англия болсо тиги палестиналык арабтар, мындай жалпы арабтар менен мамилеси жакшы болгондуктан алар болсо тиги арабтар наразы болот, палестиналыктар наразы болот деп туруп Израилдин түзүлүшүнө каршы болгон экен. Анан бүгүнкү күндө Америкада жөөттөрдүн лоббированиясы абдан күчтүү, бирок ошол абалга булар аябай талыкпаган эмгек менен, аракет менен өздөрүнүн акылын, башын иштетип отуруп жетиптир да. То есть мынтип эле баягы Америка кел Израилди түзө калалы, анан ошону сага каалашыңча, армия каалашыңча, танка мына тетиги арабтардын баарын былчылдатып, ракета менен согуп коюп, отура бер деп бер койбоптур. Мунун баардыгы көптөгөн аракеттер менен келиптир да. То есть бул жерде баягы анан экинчи жагынан мисалы Палестинага дагы көп акчалар бөлүнгөн, эл аралык немеде, ООНдон жана башка жактардан көп мамлекеттерден бөлүнгөн. Ал акчалар каяка кеткенин биринчиден дайыны жок, экинчиден Ясир Арафаттын аялы байыйт экен, Махмуд Аббастын аялдары байыйт экен, бала чакасы байыйт экен. Ал жерде эле баягы биздикидей баягы бир кезде болгондой бир көрбай шорбайлар аяктар эле бар экен. Маселе ушул жакта жатат да. Анан кийин экинчи жагынан Хамастын лидерлери катарда отуруп алып, тиги намазын окуп коюп, жанагы экрандан карап коюп, тигилерди кантип согушуп атканын карап коюп, анан кийин омин деп бата кылып отурушат да. Бул мисалы ошону көрүп атабыз. Анан мисалы
жөөттөрдү биз канчалык жаман көргөн күндө деле менин азыр эми хейтерлер эми төпөштөйт, мен түшүнүп атам. Сөгүп сагып тилдеп анан кийин каргап шилеп эмне десе дей берсин, бирок мен өзүмдүн оюмду айтышым керек да. Биз мисалы Нетаньяхунун, же болбосо Бен Гуриондун, же болбосо Голда Меирдин жана башка же Ариэль Шарондун Швейцарияда банкта эсептеринен баланча миллион табылыптыр, түгүнчө миллионду уурдап алыптыр деген фактыларды көргөн жокпуз да. То есть бүгүнкү күндө алар өзүнүн мамлекети үчүн, эли үчүн жан үйрөп, аябай иштеп атышат. Бул алар өздөрү мамлекет үчүн күрөшүп атат да. Анан экинчи жагынан мындай нерсе бар да. Мисалы бир сен экипировкачан, пулемет, автомат көтөргөн, тишине чейин куралданган бир аскерге бирөө барып бычак менен тап берсе, же бычак менен бир жерге жүрөккө же балтырга сайса, ал не дейт, не кылат? Тигин аяп отурабы? Торойт атат да. То есть Израилдин бүгүнкү абалы ошол жана экипировкачан, куралчан адам, Палестинанын бүгүнкү абалы жана бычак көтөргөн жаш бала да. Мындай ошондой абалда турушат. Мындай абалда эмне кылыш керек? Мен оюмча мамлекетти бутуна тургузуп, адегенде тынчтыкты орнотуп, анан баягы моралдык укук сенде. То есть Палестина жергеси бул сенин жериң. Ал түшүнүктүү. Бирок деген ошол максатка жетиш үчүн адегенде күчтөнүш керек го дейм. Материалдык жактан күчтөнүш керек. Мамлекетиңди кур, шартыңды түздө, жок дегенде бир курал жарагыңды камда, экономикаңды көтөр, андан кийин анан согушпайсыңбы деген маселе да. Мен оюм ошондой да эми. Балким мен аларды түшүнө албай атам. Жок, мен ошону билиш үчүн суроо бердим да. Демек, Адилет, Палестинадагы жанагында кыргын геноцид болуп атканы бул туура эмес, аябай адамдардын өлүп жатканы туура эмес деп айттың да. Аябай баарына жага турган пикир айттың. Айрыкча ушу Палестинаны жактап аткандар үчүн да сонун пикир айттың. Андан кийин эле ушу жөөттөр бул бир башкача эле экен, тың эле экен, ал өзүндөй акылдуу эле экен деп дагы айттың да. Анан кийин ал өзүнчө сөз, анан үчүнчүсү айтып атасың, ушул тиги палестиндер мейли ошол өзүнүн жери экен, өзү жери үчүн күрөшүп атыптыр, бирок өзүн тыңдап алып, тияк биян карап, күчтөнүп, курал алып, курал жарагын мыкты кылып алып туруп анан кийин ошентип кыйкырбайбы деп. Бирок ал деген сөз ошо өзүнүн жери үчүн улам тияка кемирип тигилер жөөттөргө, сионисттерге кетип аткан жери үчүн кыйкырып күрөшкөнгө акысы жокпу дейм да эми. Жок, акысы бар, болгону күчтөнүп алып ошентип дейсиң. Формасы, тандаган формасы маңызы туура. Анда кандай тигилер ошо күчү бар, армиясы бар, тың, акылдуу болуп калган үчүн туурабы ошондо? Тиги жөөттөр. Жок, эми логиканы түшүнбөй атам да. Жок, мисалы булар башында мындай болгон да. Башында бир жерде Палестинада эки башка мамлекет курабыз деген баягы кандай десем, неме концепция болгон. Анан ошол концепция боюнча булар чындап эле Палестинаны дагы өнүктүргөнгө акчаларды бөлүшкөн. Ондон көптөгөн миллиарддаган акчалар бөлүнгөн. Бирок деген ал акчанын дайыны жок да бүгүнкү күндөчү. Мындай анан дагы бир жери, мисалы жөөттөр мына жерде сен могу жерден бери өтпөйсүң, мен могу жерден нары өтпөйм. Бирибизге тишмей жок деп кол алышкандан кийин ал убадаларын бекем сактайт экен. Мен алардын баардыгын тарыхын иликтеп отуруп, жолдо жүрүп, жолдо бекер да. Рулду айдайсың, анан подкасттарды угасың, YouTube каналдардын баарын көрөсүң, маалыматтардын баарын аласың. Ошол эле жөөттөрдү жаман көргөн тараптарды дагы, жакшы көргөн тараптарын да баардыгын материалдардын баарын көрүп, анан этегинде бир нерсени түшүндүм, булар убадага так экен. Анан ошол өзүнүн убадасынын чегинен чыкпайт экен. Анан ошол жанагы Газаны мисалы 2005 жылы бошотуп бериптир. Ошо Газаны ээлеп отурган экен, булар бошотуп бериптир. Анан ал жерге жана Хамас кириптир дагы, анан ошентип анан кечке аткыла берет экен. Кечке аткыла берет, анан тигилер жанагы железный куполдун тиги булардын баарын системасын баарын түзүптүр. Эми азыр Иран бир сыйра кокуйлатты аларды. Анан то есть сен айтып атпайсың, мен бир эле нерсени тактап коеюн деп атам. Биз эми Кыргызстандын жараныбыз, кыргызбыз, Палестин менен жөөттөрдүн өзүбүздү билеличи дегендер болсо, бул ошондой нерсе эми Кудай эле сактасын.
бизде болуп калса кандай болмок деген өңүттө эми талкуулап атабыз да бул теманычы. Өзүбүздүн жерибизди улам бирөө кертип, бул менин жерим деп кирип атышты. Жана батыш жээктеги, западный беректеги немени улам алып атпайбы тигилер. Тигилер болсо бул биздин жер деп чырылып атпайбы? Сен айтып атасың. Тиги палестиндер өзүнө куралын күчтөп алып, өзүн тыңдап алып туруп анан кийин чыкпайбы? Жөн эле ушуну кыйкырып береби депчи. Мен айтып атам. Эми күчтөнбөсө, куралы начар болсо, алсыз болсо, ал жерин тияка алдырып бериш керек, тигилердики туура деген сөз эмес да деп атам да эмичи. Ооба. Жок, то есть булардын эми моралдык укук буларда, то есть палестиналыктарда. Мындай жатканда тигилер келип, дегенде туруп туралы бир аз дегенде мындай деп жылып биздин айрым туугандарга окшоп жылып отуруп ээлеп алышкан. Анан кийин этегинде анан тияктан бияктан лоббирование кылып ушунда отуруп мамлекетин куруп алышкан да. Болгону ошол Палестина бултар бир өзүнчө бөлүнүп алып, мындай өзүнчө бир көз карандысыз мамлекет түзүп, ошол жерде дегенде мамлекет чыңдап алса деген эми оюм да. Бирок андай максаты жок окшойт деп ойлоп калдым да. Баягы аларга мисалы баягы жылаңач чыгып алып согушуп кечке ошентип отура берген жагат окшойт. Алардын башчыларына балким жагат окшойт деген ой келди да. Анан мисалы мына биз билебиз да 94-жылы Ясир Арафат эми канча жана учактарды жардырган. Азыр жана бүгүнкү күндө мисалы биз учактарга киргенде тиги аэропорттон кирип атканда катар текшерүүдөн өтөбүз го. Керек болсо бут кийимибизди чечебиз, керек болсо тиги таласта текмат деп коет, бел курду. Ошону чечебиз. Анын баарын чечип өткөрүп берип, ой, менде эчтеке жок деп минтип айланып тегеренип андан тышкары жанагындай бир сканирование сканерден өтөбүз. Тегерек мындай немелерден. Анан ошондон өтүп отуруп анан учакка отурабыз. Ушунун бардыгы Ясир Арафаттын кылган ишинин жыйынтыгы да. То есть балким ал деле ошентип убагында кылганы жакшы болгондур. Балким бүгүнкү күндө ошондой окуялар болбош үчүн. Анан ушинтип учактарды жардырып, мындай жаткандай мындай бир жангечти болчу да. Анан ошол элалык деңгээлде өздөрү канча бир сыйлык акы коюп, анан жангечти деп эметип өлтүрөбүз деп жүргөн адам менен кайра тил табышып, жөөттөр менен тиги Вашингтонго чакырып кол коюп, анан кийин тынчтык келишимге келебиз. Тигил Палестина өзүнчө өнүгөт, Израиль өзүнчө өнүгөт, анан бири-бирине тийишмей жок, согушмай жок деп, бирок ал деле ишке ашпай калды да. Ошого чейин барышты, мисалчы. Мындай алар деле аракет кылды. Анан бирок эми албетте жөөттөрдүн эмеси лоббированиясы күчтүү Америкада. Естественно, бүгүнкү күндө мисалы Трамп болсо, Трамп эми ошол Трамптын таң калыштуусу мусулмандар жакшы көрөт. Жакшы көрчү буга чейин. Мен таң калчумун да, Трамп келсе деген жөөттөрдүн тарабында ал деген. Керек болсо Байденди жаман көрөсүңөр, Байден тиги ал тиги ЛГБТ тиги буларды колдогон менен ал деген тиги палестиналыктарга дагы мындай бир гумандуу мамилени каалаган адам болчу. Керек болсо ошол жана Нетаньяхуну көп нерселерден Иранга тийишпей эле кой, пока кое тур деп тиги Нетаньяху айткандай, мен дегенде тигилердин баарын жанын бомбит этем, анан сен жанагы ядерный шахтадагы немелерди, сен жанагы чоң самолетторуң менен кече Трамптын убагында приказ берип, анан бомбалашпадыбы? Ошентип бомбалап бер, булардын жана ядерный потенциалын биротоло жок кылалы дегенде, жок, кое тур деп, анан мен ал жагын пока жардам бербейм, пока кое тур, биз санкция салабыз тиги деп ошондой жолду тандаган. Бир күн болсо Трамп болсо уже чоң муштумдук жолду тандап, башынан эле белгилүү болчу муну. Түшүнгөн адамдарга белгилүү болчу. Бүгүнкү күндө разочарование болуп атат да, мисалы Трамп тиги көрсө жаман адам турбайбы тиги депчи. Эми Израилдин артында Америка турганы бул эми түшүнүктүү да. Израиль өзүнчө андай күчтүү кубаттуу болуп кетмек эмес Палестина маселесинде. Ошол эле учурда ошол Палестинанын премьери Нетаньяхунун кылып аткан жанагы Палестинадагы саясатына каршы ортодокс
иудейлер бар да, жана сакалын жана шляпасын кийип алып туруп Американын өзүндө эле митингге чыгып атпайбы, мындай кылганыңар болбойт, туура эмес депчи, иудейлер алар делечи. Сен мындай жалпы жонунан айтып атпайсыңбы, иудейлер деген бул Палестинадагы тактикасы негизи туура кетип атат, палестиналыктардын тактикасы туура эмес болуп атат. Тыңып, бюджетин, куралын аңдабай туруп эле аны каалабайт деле окшойт алар дегендейчи. Бирок мунун ушул Палестина саясатында жалпысынан жөөттөр деп койбостон, мындай сионисттердин туура эмес саясаты эмеспи бул? Сионисттер. Эми ал мисалы мындай да, ал сионисттердин көз карашы менен алганда туура саясат. Биздин көз карашыбыз менен алганда туура эмес саясат. Ошол эле берки иудейлердин баягы байыркы динди карманган, катуу карманган, алардын биздин мамлекетибиз болбош керек деген, анткени ыйык китептерде ошондой айтылган деген топтордун көз карашында туура эмес саясат. Эми бул мындай ар кимдин көз карашында ар кандай да, абстрактуу маселе да. Анан эң негизгиси карапайым адамдар өлбөш керек. Бирөөнүн куралынан да өлбөш керек, бирөөнүн куралы да болбош керек. Бирок эми тилекке каршы жашоо ошондой экен. Эмне кылабыз? Биз баягы талкуулап айтабыз, анан баарынан таң калыштуусу, мисалы мына ошол немеге Палестинага күйүп бышкан түркиялык мусулмандар, анан Орто Азиялык мусулмандар, түркистандык мусулмандар деп коеюнчу, бүгүнкү күндө. Палестинанын тегерек четиндеги араб аларга баары бир. Анан мен ойлойм да, ошолор унчукпай, керек болсо гумпомаштагы жибербей, отуруп алганында бир себептер барбы деп ойлойм да, же тажашканбы, же мисалы Сауд Арабия жана башкалар делечи, мейли биз Израиль менен согушпайбыз, курал жарак алышып беришпейбиз, ракета жөнөтпөйбүз, бирок ушуларга бир мындай чай чамек, мына жаш балдарга бир памперс, тамак аш тигибу берип койбойлу десе, мисалы Израиль деле, мисалы Израиль менен алардын мамилеси бузулмак эмес да, же Египет же ошондой бир нерселерди жиберсе, керек болсо коридорду ачпай коючпай. Мен таң калам да, бир булардын ортосунда бир мындай түшүнбөстүктөр барбы, же бир биз билбеген маселелер барбы. Анан экинчи жагынан ошол албетте ал жакта дагы бир көптөгөн кыргын согуштар, азап тозоктор болуп атат, наристелер өлүп атат, бирок өзүбүздө дагы толгон токой маселелер бар. Өзүбүздө дагы толгон токой аш-жалаңаштар бар. Оорулуулар бар. Ошолорго жардам берсек деген оюм да. Өзүбүздөгү операцияга муктаж, жанагындай аутизм менен ооруган, жанагындай бир ар кандай бир майып болуп төрөлгөн, же болбосо бир жаман оору менен ооруп калгандар толтура. Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткан: а дегенде өзүңдүн айлана чөйрөңө башта деген. Туугандарың, жакындарың. Алысты эмне кыласың? А дегенде өзүңдүн айлана чөйрөңдөн башта. Мен мисалы бир күн кайрымдуулук өткөрөм деп бир миллионер болсом да, антей Африкага барып суу чыгарып жүрсөм, биякта Кыргыздын айылдарында, кээ бир айылдарында суу жок болсо, кыргыздар айтат да, бул эмне көпкөнбү депчи. Ошол сыяктуу өзүбүздөгү маселелерди биринчи чечип, баарын жакшынакай кылып, анан кийин кой үстүндө торгой жумурткалагандан кийин анан башка жакка карабайлуу деген оюмда. Балким бул дагы бузукулук болушу мүмкүн. Жок, бузукулук деле эмес. Мен пикирим мындай. Мисалы араб мусулманга караганда мен үчүн кыргыз мусулман жакында. Жок, мисалы мындай азыр демократиялык коом, технология өнүккөн, бир банктагы ошо телефонуңдагы акчаны эле жакыныңа которосуңбу, жакынына бир тууганына которуп аткандар бар. Карап туруп, Палестинада ушундай африкалыктар суусу жок отурат деп, анан бизде го эми суу бар, башкасы бар, биз эптесек болот. Аларда ошол нерсе да жок болуп атат деп, анан Африкадагы бир суусу жок, ошо жана ылай суудан ичип аткандар, ошолорго жөнөтөйүнчү деп, ошол жака жөнөткөндөрүндө менимче айып деле жок го дейм. Тандоого жараша. Албетте, ар бир адамдын өзүнүн каалоосу. Анан мен эми чын айта турган болсом, мен деле дүйнөнүн ар кайсы жериндеги ошондой бир кайрымдуулук немелерге, сайттарга кирип акча котором. Айтпай дебей эле, колко кылбай эле. Өзүбүздө деле жана Эмбанк менен 1000, 2000, 4000, 5000 деп тезден аябай эле көп эле котором. Көп эле болот эми андайлар.
Анан кээ бирлери жанагындай бир мошенничество менен алектенгендер да бар деп айтышат. Эми билбейм, алардын өздөрүнүн абийиринде. Эгер ошентип мен алдап акча жеп ошентип төмөдө турган болсо, алардын өздөрүнүн абийиринде. Анан эң негизгиси баягы ниет таза болуш керек да. И анан ошондой көп Америкада деле көп мисалы кайрымдуулук иштерди кылышат. Ошолорду көп көрөм да, анан бир майда чүйдө жанагындай бир тыйын немелерди чогултуп, атайын бир кутучаларды түзүшүп, атайын бир немелерди коюп кетишет. Анан аларды жанагы тыйындарды салып кетет. Анан аларды болсо пошталар бекер жеткирет. Кайрымдуулук жанагындай бир балдардын мисалы рак оорусуна каршы деген сыяктуу бир эмелер бар. Анан дайыма жана бир жерден соода кылып атсаң, баланча цент же $1 ушул госпиталга которо аласыңбы деп суроо чыгат. Анан макул деп басып туруп которуп кете бересиң да. Ошондой кайрымдуулук көп. Ошо болгону бир чети мындай кайрымдуулукту жанагы ачык эсеп менен жүргүзгөн да жакшы да. Ачык баягы отчетту болуш керек. Адилет, эми бул подкаст, сухбат, маектешүүнүн форматы ушундай экен. Кенен отуруп алып аркы беркине сүйлөшүп экен да. Жок, чаржайт эмес. Аны да айт, эми сөздөн сөз чыгып, суроодон суроо чыгып атпайбы? Ошол бул улам сен айтсаң, мага түшүнүксүз болгон нерсени сурайт экенмин. Ал көрүүчүлөрдө деле болушу мүмкүн. Эмне үчүн анда муну айтып атат деп. Мен ошону балким байкап, анча-мынча жерлерин суроо бериш керек болгон учурда бербей аткандырмын. Балким сенин сөзүң бөлбөйүн, оюн аягына чыксын деп күтүп отураттырмын. Эми бул мен айтайын дегеним, бул подкаст ушундай экен. Бизди чектеген баягы эфир бүтүп калды деп баягы бир мамлекеттик пленка түгөнүп калды. Кенен кесири. Мына азыр эле мен акыркы суроомду берем дедим эле. Анан суроодон суроо дагы чыгып кетти. Аны айтпаса да болбойт. Кыска бүтүрүп коюп, бизди ким тыят? Бүтүргүлө деп. Ошон үчүн бир нерсени кенен, чонон, кыркып ийбестен, кесип ийбестен ачылып төгүлүү дегендей, чайдан ичип коюп, суудан ичип коюп деген ушундай экен да подкаст. Ошон үчүн кенен кесири сөз болду да. Бул жерде баягы адамга мүмкүн болушунча баягы оюн ар тараптан кенен айттырууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү да. Эми соңку суроо деп айттым эле, дагы соңку суроо болуп калды да. Дагы бир. Мына трак айдап жүрөсүң, өзүң журналистсиң, дипломуң бар, билимиң бар. Бир өлкөдө ошол дипломдун кереги кандайча мындай тийбей калды. Эмне үчүн дипломуң бар туруп өзүң мен мынтип жашашым керек, мага ушундай жашаган жагат деп ошол Америкадагы жолду, тракты тандап алдың. Муну эмне үчүн сурап атам? Себеби бизди көргөн көрүүчүлөрдүн арасында жаштар бар. Мен азыр мына окууну бүттүм, дипломду алдым, эми кандай кылсам? Максат көп акча таап, жашоомду сонун кылып, комфорттуу кылып алуу. Үйлөнүү, турмушка чыгуу, жакшы бир жашоону куруу. Бардык адамдын түпү келип, аны дейбиз, бу теманы айтабыз, бирок адам жакшы жашасам экен, кор болбосом экен, бирөөгө көз каранды болбосом экен деген максат менен жашайт да. Ошондой адамдар азыр бизди карап атат. Анан кийин бизди көрүп атып эле өзүнүн пландарын ойлоп атат. Мен эртең эмне кылсам, кандай болот? Эмне кылсам? Лондонго кетсемби? Же тияка барып тандырсам сатсамбы? Же болбосо тигүү цехинде иштесемби деп ойлонуп анан көрүп аткандар болуп атат да. Эми сен ушу Америкада дипломуң бар да, мында дипломуң текке кетип калдыбы? Жашоодо тыңыраак жашоонун бир жолун таап, трак айдап жүрөсүң. Сен мындай карасаң галстук тагынып, чиновниктүү болсоң деле бул жарашмак да. Айтар сөзүң бар. Депутат болсоң деле жарашмак дегенде. Эмне үчүн сен ушул Американын жолдорун, даңгыр жолдорунда трак айдап, анча-мынча бузулуп калса аны оңдоп, же сервис чакырып, ушундай жолду тандап алдыңбы? Жашоонун мааниси, максаты, кесип тандоо, максат жөнүндө кыскача бир мотивация иретинде бир сөз айт, анан жыйынтыктайбыз. Негизи журналистика боюнча жана башка боюнча тиги журналист болуп калдың, тиги бу деп сөз болуп калабы башыначы. Мунун баардыгы кокустан эле болуп калды. Мен мындай жашоомдо бир ошо бурулушуучулардын баары эле кокустан болуп калат. Кокустан эбипке себеп болуп эле ушинтип эле мындай Кудай өзү эле айдап барат да. Балам, сенин жолуң бияк эмесин, бияк деп. Жок, азыркы мотиваторлор үйрөтүп атпайбы?
планды түзгүн, мындай тетрадыңа жазып алып түз, ошо планды аткар, ошондо максатыңа жетесиң деп. А сен кокустан эле болуп калып эле. Ошондой, анан албетте жа визуализация деген нерсе да бар, ооба. Анан неме, Америкага барган бүгүнкү күндө мисалы көрүп атам, ошол керек болсо жанагы чоң бир дүйнөдөгү белгилүү университетти бүтүп алып, же ошол жактын магистратурасын жана башкаларын окуп алып туруп, анан ошол дипломунун кереги тийбей, жөнөкөй эле бир программист болуп, программистти окуп алып бир 6 ай курста, анан ошону менен жашап окат кылып жүргөн адамдар көп. Аябай кыргыздардын арасында деле көп, башка улуттарда деле көп. Анан бир кезде мисалы 5 жыл бою окуп алган дипломуңа караганда 20 күн барып окуп, жана CDL деп коет, Commercial Driver's License, ошол коммерциялык айдоочулук көлүк да. Анан ошону алганда бир 20 күн окуйсуң, анан ошол көбүрөөк жашооңо пайда тийип калган учур деле болот экен. Бул деле ошо аргасыздык, зарылчылык деген нерсе да. Зарылчылык ушуга алып келет. Анан кийин турмуш тиричилик кылыш керек. Анан баягы бир коо сөздөрдү айткым деле келбейт. Анан эме Чыңгыз Айтматовдун бир жакшы сөзү бар. Казат Акматов агай айтып берген. Президент, Кыргызстандын президентин шайлай турган болуп, антипинтип анан Масалиев, Жумагуловдор жана башкалар жарыштан четтетилип калды дейт. Анан Арабөк болуп ортодо калдык дейт. Анан кийин Чыңгыз Айтматовго кайрылыш керек деп, ошол киши президент болуш керек дегенден кайрылганда, анан бизге мынтип айтты дейт. Ой, силер кызык экенсиңер. Бул атактуу болсо эле эл башкарганды билет деп ойлойсуңарбы? Ага деген өзүнчө талант, жөндөм шык керек. Мен деген жазуучун бар эле башкарма боло албайт. Мен бригадир да боло албайм керек болсо дептир да. Эми ошол кишилер ошондой деген экен. Анан ар бир адамда мисалы бир менеджерлик шык, жөндөм деген нерсе болуш керек. Кооз сүйлөй алган же болбосо жакшыраак башкаларга салыштырмалуу бир жакшыраак сүйлөй алган болсо эле, же көбүрөөк сүйлөй алган болсо эле, ал барып эле сөзсүз бир мамлекеттик кызматты чоюп анан башкарып отуруп кала албайт. Же отурса деле бир келбетине жарашат экен деп эле бара калып отургандын өзү дагы жоопкерсиздик деп ойлойм. А дегенде өзүңдүн, мисалы мен өзүм менен өзүм сүйлөшүп жүрөм да. Мисалы азыр мен өзүм киммин, каяктан келдим, эмнеге, жашоом максатым эмне, анан кийин мындан кийинки максатым эмне болуш керек. Хорошо, бала чакамды өстүрүп, чоңойтуп, ирдентип жакшы мектептерге окутуп, адам катарына кошуп койдум. Андан кийинки миссиям эмне болот деген сыяктуу нерселер менен алып урушуп жүрөм. Анан өзүм менен өзүм сүйлөшүп бүтүп, маселемди чечип бүтүп, анан багытымды аныктагандан кийин, анайын мындай болот же тигиндей болот деп айтса болот. Ага чейин өзүңдү да убара кылып, элди да убара кылган бул жоопкерсиздик деп ойлойм да. Ошол. Чоң рахмат. Адилет, анда ушу атайын келип, убактыңды бөлүп эс алып аткан учуруң экен да. Ооба. Ошо эс алууңдан алакты кылып койгон үчүн мен кечирим сурайм, бирок келип атайын ошол азыр чындап эле азыр мен конокторду чакырсам мен эс алып ата элем, сентябрда сүйлөшпөйбү дегендер көп да. Анан ошо эс алууңдан атайын баары бир убакыт бөлдүң, чоң рахмат. Жакшы, сенин айткандарыңы эми хейтерлер да чыгаттыр, туура Адилет дегендер да чыгаттыр, бирок биздин экөөбүздүн тең ниетибиз маектешүүдөгү, сухбатташуудагы биздин максатыбыз таза, элге бир пайда болсун, өзүбүзгө дагы бири-бирибизден пайда алалы деп. Жеке мен мисалы үчүн сен айтып атканыңан муну элге чыгарып эле тим болбостон өзүмө дагы мындай мисалы үчүн пайда алдым, насаат алдым десем болот да. Мен жеке өзүм атыман дагы рахмат айтам. Ишиңде ийгилик болсун. Сиздерге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым акыйкат жакшы темаларды кенендай бир бүгүнкү сөз эркиндигинин бүгүнкү абалына карабай, айрым маселелерди мындай ойлорду ачык жеткирип дегендей коомго жеткирип атасыздар. Ошол кылган кызматыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан айрыкча сиздин аудио китептерди аудиолоштуруп чыгарып аткан бир чоң эмгегиңизди мен ойлойм эл деле келечек муун деле азыр балабаса кийинчерээк балайт деп ойлойм. Сизге дагы чоң рахмат. Сиздин коомго, элге кылган кызматыңыз үчүн чоң рахмат. Эми баягы кишинин көзүнчө деле
мактагын, көзүнчө деле рахмат айт дейт эмеспи? Рахмат айтып атканыңа рахмат, мен да рахмат айтам. Анткени Адилет ошол трак айдап Американын жолдорунда бирде бузулуп калат, бирде ар кандай кырдаалдарда ошентип мээнеттенип жүрүп анан тапкан акчасынан кече жакында мага да өзүң мындай акчалай рахматыңы салып ийген экенсиң. Ал рахматыңа өзүбүздүн ошо керектүү, ошол аудио китеп окуганга керектүү анча мынча шаймандарыбызды алдык. Демек сен дагы ошол аудио китептердин элге жетип атышына салым коштуң. Чоң рахмат. Эми ал арзыбаган эле нерсе. Ошентип бир мындай ар бир акчалуу адамдар ушундай нерселерге көбүрөөк көмөк кылса деген оюмда, келечекте дагы бир жакшы колдон келсе салым кошсок деген ниеттерибиз бар. Чоң рахмат андай. Ишиңизге ийгилик.